Қайтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мұрасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, табышын ұлып тыңдап жүректе. Қадырын тұйып барықтанам ей, қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған. Егемендікті еншілен өмірін берген бізген қаншадам ей. Нашта ізі қалған қырғызымдың бірін кеттің ауызға, бірін жеттіп жылдызға, бірін жарап намызға, бір-біріңдің алашпа. Арнаған ғанаң ей, жеріме чында өшпес емгекті. Арысы жоқ, ел болмайды дегенде ақсақалымыз жоқ болмайды да, мына ақсақалымыз ұруызды не? Дүрәкеге сөз берелік, Дүрәке açılış қылып, сөз сөйлесін, андан кейін қатарлата Мұза әкем, Бүйшен әкем, ақсақалымызға берелік. Сіз açılışында сөз сөйлеп беріңіз. Менің де атқышты бар жақшыметтен айттыңар. Менің де қалыма тарбат қолдырсын, ұлтын өмір сада ден солықта болғыла. Арма игілікте болғыла, үрем бұтақты болғыла, атарыңар иманды өзгіре қарамды болды. Атамдар бағыда бір қолдап жатсын. Не дейін, о мен үшін дайым игілік едіп, жеткілі айданы. Аман болғыла. Қара байке айтқаныңыз келді. Мейлі, еме бүгін мұна балдар. Кішінеке бір туғандары мұна бүгін ең жақсы болады. Мен шының барын тең мұнда деп чешетілім. Садырата хан болған екен, би болған екен, қысқазым оның атын айтып түгет албай тұрған нәрсе екен. Ана мұна бүгінгі күні, мен кеше күні өзімді мақтап қойышқа тура келді. Кеше күні шыны ұйыстырып қойышқа өзім ден көтердім. Өзім көтеріп тұрып шының бары тең ұйыстырдым. Мұна Садыр хандың балдары жөнөкө жердің бағы қазақ айтқандай осыл жігіс жөнөкө жердің болмас дегенде. Мұна барыңар жөнөкө жердің болмасыңар. Büyük жақсыңар, büyük мен сілерде сыймыстанамын. Мұна бүгінгі мұна ол жерде çoğulup, бірақ бас барыңарға, şu жерге келіп, бала шаққа, ел жұртыңар менен. Мұна ке, бір туған деген үшінде болады. Мен айтар сөзім ұшыл еме. Үттімақты ололу, ұрыс кешікті ололу. Дегеле бір Қырғызстанда қандай жақшылық болса, бір-біріске ұрматтайлы, сыйлайлы, бар бололу, аман бололу. Садыр хандың балдары мұна Гимеле айтып атат, ошо Садыр хан балдар болбогон эле баатырлар мен деп атпайбы. Бул историяда турбайбы биздин атабыз. Тарыхта турбайбы. Ошону сыйлайлы. Ошол мен барыңарга мына балдарым келген мына барыңарга ыраазымын. Шүтүп келип койгонуңарга, шүтүп мына жерде калдайып турганыңарга бар болгула, аман болгула, жакшы болгула. Дейлем, işte en birinci Sadır atağız bolğon eken, han bolğon eken, andan keyin atalarыбыз, arbaqtары razı olsun. Ana mına ol yerde, jalpı şu yerde turgan bala çaqa barыбыз uzun ömür, çiң densolukta bolsun mına baldarın. Ömürleri uzun bolsun, densoluk çiң bolsun. Gelecekleri keng bolsun. O da jolu artatsın, jet ötkünden çıkardı ki biz de yol getip atağız. Müsler de oldu hem gelecek. Жоғар жақтағы ағаларымыз Садыр хандың арбағы бір қосқалған чатаймын дейсің. Шunu естеп, байкелерім ұйыштыр атады, біз ұйыштыр атабыз. Жаш балдар біздің ұрпақтарымыз. Барыз Садыр хандың арбағы қолдасын. Барыз ынтымақты болалу, денсаулықта болалу, бір қырғызбыз мұндайша айтқанда. Birinciden dünyada tinchlik bolsun. Ikinciden bardığınlarga kağalarım çın densoluk, intimak, imanılar bolsun. Ana şu
Атарбак колдоп, Садырхандын тукуму эми кичине баш көтөрүп, эми ынтымакка келип баштадык. Ушул ынтымагыбыз артып, ийгилиги болуп, арт жагында ушу бала чакабыз, урпактарыбыз келечеги кең болуп, Садырдын атын чыгарып, өздөрүнүн атын чыгарып, бир Кыргызстандын ичинде бир жогорку деңгээлде болбосо дагы Садырдын Арбак үчүн Арбактын деңгээлине алып барганга жаштар силер үлгү болгула, ынтымактуу болгула, ар дайым жакшылык болсун. Рахмат. Эме Анарбек, Молдакеге бир сөз бердиңби? Дамласы. Ошо бир сөз бар. Улан дамлага сөз беремге. Аузубиллахиминашайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin ва лакибату лил муттақин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва алейхи асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Барыңыздарга салам айтам. Тайке тағалар шу. Биз дагы өз дагы сиздердин жеңиңиздер менен өзүмчө сыймыктанып турам. Мен де мындайча орусча айтканда горжусь сиздер менен. Ошо мен де өзүм жеме кармайм, ушу сиздерге жеембиз. Аллах разы болсун, ушу уруңуздарга баарын башын бириктирип, азыркы жаштардан ар кайсы башка жака кетип атышат. Эми сиздер ушинтип мындай туура жолго баштасаңыздар, ээрчип алып кетиш калган бул жаштардыкы. Бул бир эле сиздердики эмес, башка баардык эле жаштардын, баардык эле айылда, баардык уруулардын проблемасы ушу. Ушул алыста барат, бир тоон менен бир тоон катташпай, жакшы жак баштап атасыздар. Мен Аллах разы болсун, сиздерди бир башкалар да ушундай бир эме кылса, келгендерге, келе албай калгандарга да баарыңызга Аллах разы болсун. Дайым ушундай жакшылыкта, ушундай сиздердин тоюңуздарда жем болсак да, бирок айтып атабыз, жана процентин айтпай койдуңуз сиз. Канча процент дегендечи? 80 деп койгом. 80 дегем. Анан 50лер бар экен, 75 деп, мен 80. 90 деп бар экен. Анан Дайронду кош. Ушу апам ушундай сиңирип койду эле да. Көй деп айткандан зарканабызда ушу жеткирип коюшу жалпы. Сабырлы болоюнчу дегенде жеткирген. Бүгүн 100 эле кылып коелу. Балдарым айта албайт да. Төй мен айта албайт. Жет аба үйдө Садыр бар эле да ушу. Таанышса 3 та. Анан мен да сыймыктанам ушу айта берди кулакка сиң кылат экен Тайкем деген. Садыр мен атабыз менен сыймыктанабыз баарыбыз. Рахмат сиздерге ушундай анан чакырып эме кылып ушундай кошуп койгонуңуздарга да. Анан эмне дейсем, баарыңыздардын үйүңүздөргө Кудайдын берекеси, кайры, жакшылык болсун. Эмне тилек, максатыңыздар болсун, максатыңыздарды Аллах кабыл кылып, эки күнүн бактылуулугун берсин. Ошо башка айта турган кебим жок, сиздердин менен жакшы тең бөлүшүп жүрө берели. Рахмат сиздерге. Рахмат. Туугандар. Бүгүн биз үчүн бир жакшы күн болуп атат да. Келе аласызбы? Жакшы күн болуп атат. Шектен эле беребиз. Анан мен бардык нерсеге токтолгом койм, ушу айтылды бардык нерсе. Мен бир нерсени айткым келет да. Ушуну уюштуруп чуркаган балдар бар. Мына азыр Анарбек айтты, мен чуркадым дедим. Мурса экимде сиз чуркап жүрөсүз. Улан көзгөчө. Калмырат, Нурик, шекте уюштурган балдардын баарына мен ыраазычылык билдирем да. Себеби булар болбосо биз чогуу болбойт болчубуз. Эми колубуздан келсе, ушуну улайлы. Мынекте жаш балдар көп экен, мен азыр карап туруп бир 25% тааныбайт экен. Эми ушул балдар турса, ушул балдар чыкса, биз Кудай шүгүр болот экенбиз. Мен байттан бери карап туруп өзүм ичимен тоюп атам да. Мамлекеттик көтөрүп кете турган балдар бар. Мамлекеттик көтөрүп кете турган балдар. Байттан бери Анарбек бекер каршыган жок. Бүт айтып берди бар. Анарбек туура айтып атат. Бүт айтып берди. Ушуну эми кулаңарга тутуп, колуңардан келсе, бирөөсү сүйөп, бирөөсү жүлөп дегендей чыксак болот экен. Колуңардан ушуну жардам кылгыла балдар. Алыш бол. Анан кийин мен дайыр жол айтып кетейин. Ушул уюштуруучу топко ыраазымын. Рахмат. Бар болгула. Сансбек. Мага жок, мага өзүмө автоматик сөз берип коюн. Санспай туруп. Сансбек. Бул айтылбай турган сөздөр айтылып кетти өзү эле деп, муну уюштурган сен айтып атпайсыңбы? Баланча чалдар бүт эле. Рахмат. Азыркы нерсени бүт чалдар уюштурду. Рахмат. Мына Дүйшөн акең, мен, Рахмат. неме кошулат беке, Турчөк, Санспай, чалдар гана уюштурду. Эмки калганын улан алып бокчогага. Аларга мен ачык айтып коеюн, алар эми мына, эми уюштурду да, анан көрөбүз. Мына билем аны. Ошону айтсын деп атам да. Айтсын ошо. Мына биз кылдык муну. Азыркы мезгилде биз кылдык. Эми Кудай кааласа, мындан кийинки тепкич жаштарда. Жаштар мына Кудай кааласа ынтымакка келгиле, уланга баш ийдиңерби, башкага баш ийдиңерби, Анарбекке баш ийдиңерби, ошо баш ийгиле. Ынтымак керек. Ынтымак деген ырзалды ынтымак деген ошо. Мен болдум.
айта турган жакшы сөздөрдүн баарын айтып койдуңуздар. Баары кабыл болсун. Ошо Садыр атабыздын арбагы колдосун. Дайыма ушу бир туугандай бир эле жеңден баш, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып эле жүрөлү. Дайым ушу ден соолугуңар чың болуп, өмүрүңөр узун болсун. Рахмат. Бекте жакшы уюштуруп атасыздар. Бекте мен үчүн көпчүлүк жаш балдар тааныбайт. Олар балдардын башын кошуп, жайында да өзүңөр чогулуп, баардан бир таанышчылык өтүп койсоң, жолукканда да көзүңө жылуу учурап, ким баласың деп сүйлөшкөнгө да жакшы болот. Анан тааныбагандын баары тааныбага сыйлап дейт. Мисалы үчүн бири-бирибиздин балдарыбыз тааныбайт, бири-бирибиздин саадуу, бири-бирибиздин кызыбыз тааныш мүмкүн. Ошон үчүн мен силер жакшы болуп атасыңар. Мен буга кошулам. Рахмат. Атамдын уулдары чогулуп атабыз. Бүт жакшы сөздөр айтылды. Эң негизгиси ынтымакка келели. Жаштарды биз тааныбасак, жаштар бизди таанып, өзүн айтып, сүйлөшүп жүрсүн. Бекте өзгөчө белги эткен нерсе мына Мырза аке эмгегин баалап коёт. Мырза аке илгертен бери бүт кызматты Мырза аке кылып жүрөт. Эмгеги күч. Эми аны өткөрүп берип атат жаштарга. Мырза аке ден соолук ийгилик каалап. Анан ушуну уюштурган Анарбек, Мырза аке силер рахмат силерге. Баарыбыз ынтымакта, ден соолукта жакшы жүрөт ынтымакта. Нектен айтып атпайбы силерге. Садырдын уругубуз деп силер баарыңар да. Мен айтар элем, Чыныгы хандын урпагысыңар. Далили Бишкекке кирсеңер, ата тегиңердин портрети илинип турат. Мен ошондон эле айтам да баардыгын. Ана Садыр ханды портретин илип койсоңар, ушунун урпагынанбыз депчи. Эми мынекте бүт баарыңарга бир эң каалоо тилегим, ушу хандын урпагыбыз дегенди ылдый таштабай, ар кимиң өзүңөрдү таза кармагыла. Бирөөнү алдабагыла, ичип алып бирөөгө жаман сүйлөбөгүлө. Ошондо өзүңөрдү таза кармасаңар, Чыныгы Садырдын урпагы болосуңар. Анан бири-бириңерге мына аксакалдарга аябай чоң рахмат. Биз менен тең мына жаш Анарбек чуркап жүрүп мына уюштуруп атат. Мына башталышы эң жакшы нерсе. Анан ынтымакка келип, жантан бери айтып атасыңар, жаманын дагы жерге калтырбай жакшы адам деп өйдө көтөрүп, өзүңөрдү таза кармаганга аракет кылгыла. Ошондо биз кичине татыктуураак болобуз. Садырдын урпагыбыз деп айтканга. Анан өзүбүздү ылдыйраак кылып жүрсөк, өзүңөр жакшы билесиңер. Анда бизди жөн эле тебелеп кетет. Менин каалоом ушу. Калгандан кийин айтам. Жаштар ынтымактуу бололу. Жайында чогулуп отурганыбыз жакшы өтсүн. Ишибиз укпай калган жаштарга да айткыла. Сиз ынтымактуу бололу, биримдүү бололу. Assalamu alaikum tуугандар, мына бүгүн жакшы ынтымак көңүл буруп калыңыздар. Ой, туугандар, беререк көңүл буруп калыңыздар. Садыр хандын урпактары бүгүн баары чогулуп атат. Кудай буйрса, бул жайда да мындан да көп чогулат. Ошонун баарына себепкер болуп аткан аксакалдар. Аксакалдар тайын союп баарын уюштуруп, ортого Садыр хандын урпактарын бир жолго салып коелу деп бүгүн ак батасын берели деп отурушат. Мындан ары аксакалдардын ак батасы менен андан ары ынтымакта чогуу бололу. Ар бирибиз ар жакта экенбиз. Кудай буйрса жайында чогулсак, мындан да көп иш кылсак болот экен да чогулупчу. Мына чогулгандан мен ишендим да. Кудай буйрса мындан ары ынтымактуу болуп, дайыма ушундай бири-бирибизди сыйлап, кадыр барктап, Садыр хандын урпактары деген наамга татыктуу болуп жүрөлү да. Биринчиден улуу аксакалдарыма ыраазымын, чыныгериме ыраазымын. Ортодо ынтымак менен ден соолук. Калуу тилегим жакшылык, амандык. Жалпы ушу чогулуп ынтымакка келип атканыңыз ушул кутмузуна. Ушул жердегилер жалпы баарыңарга ден соолук каалайм, ырыскыны кенен кылсын, ден соолук берсин, эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин, ынтымак боло берсин. Ынтымак болуп, аке экөө болуп сыйлашып, тууганчылыгыбыз арта берсин. Ушул менин кааларым. Хан Садырдын тукуму ошону көтөрүп алсак Мөрүкбайды гана. Эми чакырылган коноктор алыстан жаңы таанышкан үчүн өзүм кубанычтамын. Аябай таанышсам деп да аябай көксөп келгем. Көп туугандарымды мен да тааныбайм.
Бардығыз биримдикте болойлу. Жогоруда айтып кеткен чоң аталарын, акелерин сөздөрүнө кошулам, биримдикте болсун. Эң негизгиси ушул. Бирибизди таштабайлы жамандыкта, жакшылыкта. Аман болуңуздар бар. Жукакен ордунан ошол. Мен дагы кааларым ошо бүгүнкү мындай чогулуп турган аксакалдарга, инилериме, балдарыма чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мындан ары дагы жакшынакай болуп, эмебиз арта берсин, тууганчылыгыбыз бардыгыбыз. Жаштар өнүгүп, өзүбүздүн ынтымактары күчөп, ушу аксакалдардын уюштурганына мен дагы ыраазымын. Жаш балдардын өмүрү узун болсун, таанып аксакалдарды мындан ары сыйлап жүрсүн, сыйлап, ушинтип өркүндөп өзө өргөнүнө мен тилектешмин. Улукбек, болочокто Кудай буйрса бир медресенин чоң мүдүрү болот деп ниет кылабыз. Дин исламга кызмат кылсын деп ниет кылабыз. Алла насип кылса. Сөз сизде. Намла. Assalomu alaykum. Ne deb aytarim, ушул барыбыз ошо Хан Садырдын тукуму экенбиз. Ушул Кыргызстанга кызмат кылалы. Кайсы тармакта болбосун, диний тармакпы, экономикабы бүт жагынан Кыргызстанды көтөрөлү, бүт бардык жерде бололу. Бири-бирибизди сыйлайлы, урматтайлы, бири-бирибизди тааныйлы. Бири-бирибизде мындай жаман нерсени көрбөйлү, бүт бар жакшы нерсени көрөлү, ошо жакшы нерсени айталы, жаман нерсени жашыралы. Ошо айтарым эң биринчи ушу ыйманда бололу, исламда бололу, ошо ислам менен, ошо дин менен жашайлы. Ошо Алла разы болсун. Аллах разы болсун. Ким калды? Балдар, талай. Бүгүнкү жыйыныбыздын катышуучулары, урматтуу аксакалдарга рахмат, ушунун баарын уюштуруу башын баштап берип атканына. Мындан аркы ошо айта аламын. Сизге жаштар чоң бололу, ушул ынтымак, сиздер баштаган ынтымакта уланта берели, ынтымакта бололу. Садыр атаны арба колдосун. Бардык журтубуз аман болсун. Эл ичинде биз аман болошу. Рахмат. Сөз сенде. Ушу уюштуруп аткан аксакалдарыбызга рахмат, туугандарды бириктирели, ынтымакка келгиле деген. Ынтымак болсо көптүк күздө көңүл болот дегендей. Ынтымактуу бололу, бири-бирибизге кыйымдуу бололу. Бири-бирибизди таанып жүрсөк, бул сонун нерсе экен да, ынтымак болуп эме болсочу. Ошо бардыгыбыз биригип, ошо баарыбызды бириктирип аткан чоң аталар сиздерге рахмат. Ошо мындан кийин бир тууган болуп катташып жүрөлү. Ар кимибиз тоюбузда жыгып, чогуу жүрөт. Кудай таала ынтымак берсин. Ынтымак. Баарыбызды тууганчылыкка бири-бирибизди бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт дегендей, ошо аксакалдарыбыздын батасын алып, ар бирөөңүздөргө, үйлөрүңүздөргө тынччылык, аманчылык каалап кетем. Көргөн жерден ассаламу алейкум. Жакшы мамиледе болуп жүрүңүз. Болсунбек Мыктар дебедикпи? Нурчаке менен кийинкиси менден улуусу. Ошонун баласы Нурсултан деген жигит. Азыр атасы мектептен мугалим, сабагынан бошой албай атыптыр да. Азыр келип калат Кудай буйрса. Буга автоматически эле бул кишиге сөз берип коелук, калууң айтпай атаң болду теке. Assalamu alaikum. Жакшы нерсе болуп аткан экен. Хан Садырдын тукуму чогулуп ушундай. Акелерим, чоң аталарым отурат. Ошо буйрса мындан арда жакшы ийгиликтерге жетишели. Нурчакемдин баласы эң кичүүсү. Будагы келечектен чоң нерсени үмүттөндүргөн бала. Алды Корея, жердин көбүн биздин ата-бабабыз көрбөгөн жерлерди көрүп келген бала. Баягы жаш эмес, баш, Кудай буйрса. Кудай өмүр берсин. Сөз сенде. Сиздерге чоң рахмат, ушундай уюштуруп аткансыздарга, ар бириңиздер салып кошконсуздарга чоң рахмат. Угуп турсам баары эле Хан Садырдын
Tukumdan kembiz deydi. Xansadır'ın tukumdan ekenimiz emес, biz Xansadır'ın tukumubuz. Ekenimiz degen söz bu özü tura emес negiziçi. Biz Xansadır'ın tukumubuz. Anan jön эле сүйлөп кетпей дагы бир сунуш кыргызып кетейин. Колубуздан келип ушунча адам чогулгандан кийин ушу жолдун боюна Куйбуш колобу же ушу боюна бир Xansadır'ın эстелигин да тургузсак. Ошонун эстелигин да тургузсак иншалла. Ушу Алла Таалам ушу чогултуп коюптур. Бул дагы насип бүгүнкү күндө ушундай белгилеп ар бирибизди. Ушу күнгө алып келип койгонуна да рахмат Алла Таалама. Xansadır'ın тукумубуз деп айталы мындайынчы. Болуп калыптырбыз же эме ушундай экенбиз дебейчи. Тукумубуз, биз да канбыз, бизде да каны бар ошонун. Кандын биз балдарыбыз, неберебиз, чөбөрө кыбыразыбыз. Кан болгондон кийин бизден да кан чыгат, иншалла. Ошо, рахмат барыңызга. Рахмат. Макан деген балбан райондо аты чыгып жүргөн. Көбүңүздөр тааныйсыздар, тааныбагандар, таанып алсаңыздар. Өзүнүн аты Манасбек, Макан деп эркелетип коебуз. Эңишип, күрөшүп, тойноп, акыры спортсмен. Азыр сөз Маканда. Не дейсем? Биринчиден ар дайым тынччылык болду. Тынччылык болсо баары болот дейт. Анан ошол жерде бүт агалар турат, аталар турат, диний үкө. Ынтымагыбызды артып бердим. Кимден тараганыбызды билип, ар дайым сыймыктаналы. Жана айтып кеттүкөм күмбөз деп, күмбөздү али элге атабыз баатыр болгон, бүттүк жакты чапкан, эки жакты көрсөткөн, бүттүк жакты бириктирген. Ошон үчүн али элге деп болжолдоп атабыз. Алда эми ишке ашат деп аракет кылып атабыз. Кудай кааласа ишке ашсын. Бардыгыңыздарга үй бүлөлүк бакыт, ынтымак, сыйлашып жүрө берели. Башка эмне дейбиз? Ынтымагыбызды арта берсин. Рахмат. Бул Нурчакемдин кубанычтан улуусу. Этегинен жогору кеттик да биз. Канаттан улуусу. Кубанычтан улуусу. Аты Кубаныч. Assalamu alaikumlar. Uшу аксакалдарды сыйлап, ушу жаштар келген жаштарга да рахмат, аксакалдарыбыздар уюштурган аксакалдарыбызга рахмат. Не дейин ушу ынтымагыбыз арта эле бири-бирибиз менен эми тааныш бололу. Тааныбаганыбыз бар экен, мени да тааныбагандар бар. Ушу таанышып, жайында да чогулабыз деп атабыз, бул жайында да чогулалы. Жакшылыктар болот. Сиздерге чын ден соолук. Ошо ынтымактуу эле жүрөлү. Assalamu alaikum урматтуу жамаат, туугандар, чоң аталар, инилер, акелер. Мындай чогулуштар көп болсун, туугандар арасында ынтымак болсун. Сындашкан эмес, сырдашкан туугандардан бололу. Ошол жакшылык болсун, мындай нерселер көп болсун. Тез-тез көп болсун. Бардыгыбызга мындан ары да көбөйүшүн каалайм. Ынтымак болушун каалайм. Боло берсин мындайлар көп болсун. Эми эмне дейбиз? Ушул жакшы демилге болуп, садырлардын башы биригип атат. Ушундай ынтымагыбыз арта берсин. Өмүрүңүздөр узун болсун. Садырлар көбөйө берели, өнүгө берели, өсө берели. Рахмат аман бололу. Жакшылыктар болсун, мындан ары көп-көп жолугуп, садырлардын аты чыгып, даңкы алыска жетсин. Ошол эле мен кааларымдан. Рахмат. Мындан ары ынтымак. Ратбек. Амантай экенин баласы улуу баласы. Аты Ратбек. Сөз Ратта. Ынтымак. Жакшы бүгүн келдик. Тааныштык баарыбыз бири-бирибиз менен. Ушул мындан кийин ушул ынтымакташып, бири-бирибиз менен таанышып жүрөлүк. Ошол сый болуп, бири-бирибизди таанып алдык. Мына бала чакага чейин баары туугандар кимдер экенин билдик, ким кимден экенин. Ошол рахмат баарыңыздарга. Рахмат. Эми аксакалдар мындай кылсак, азыр чайга кирсек. Мына башында мындай ачылыш сөздү сүйлөдүк, жаштарды аксакалдар баштап берди, жаштар каалоосун айтты, Кудай буйрса. Анан кийин калганын чайдын үстүндө отуруп сүйлөшөлүк, камера иштей берет. Анан кийин дагы эмнелер болот. Булеке бата кылып койбойлу ошондо.
Meyli bu balдар. Atamız parmağı oldu. Atamız parmağı oldu etkan eken. Atamız sınırda etkan eken. Çünkü Yetat ötközlükten bir adı dayanamaya çıkarttı. Şuna 7. pakalene geçip otaz. Gelecekçilerdi kaydana. Şunu kardı genel atsın o da tala. Tala armak jarı bozdun. Amandık görmez жақсылық болғыла. Біреу бұтақты болғыла, базарға иманды болсын, өзгірі қарамды болсын айлағыла. Аман болғыла. Амин. Келіңіздер ақсақалдар. Жашарып, жан дүйнөбүз аппак болуп бирге тазарып, жакшылыкты колдон келген дайым аяшпай, жамандыктан эй туугандар бирге качалы. Бир бололу биз бар жерде ыргатуусун, жакшылыкта ырыскыбыз бир болсун. Берекелүү дастаркондун дайым четинде, жакшы көргөн адамдарым бар болсун. Кубанычтуу күндөрүбүз эсте калсын, сагындырган, эй сагындырган. Жаштык өтүп, жыл өтүп багындырат, багындырат, эй багындырат. Урматтуу тайкелер, тайжелер, тайжеңелер, шекерлер, коноктор. Барыңыздар ушу бир аз көңүл буруп койсоңуздар. Ар бир жакшы иштин башы Куран менен баштоо, бул дагы сүннөт болуп эсептелет. Барыңыздар ынтымагыңыздар артып, башыңыздар бир чогулуп атасыздар. Бул да чоң жакшылык сиздер үчүн. Ошон үчүн ар бир жакшылыкты Куран менен башташ бул сүннөт. Көңүл буруп турсаңыздар, бир аз Куран окуп, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الذي تبصرون الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كريتني ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا خرجا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربك عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقي فيها سميع شقيق وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنة فلم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء زلل كبير وقالوا مكنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسقوا أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Kelimetten salavat iman Allah yaşamak olan Kur'an desin kulaklar hayır işleyin. Şu alakan jayın insanlar sorup turgan insanların ümit kılan jargı apaklarga Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sahabalarga jar bilen o musulmanlarga zulmet ketken jalpı arbaktarga şu salrat asmuruna bağışlanıp jayın jannatda Allah'ın rahmetine mağfiretini saklamamız kıyamatta hayır bilen bağışlanıp beyiş nasip dil bilmegin getirgen günümüzü geçirip rahmatı boyusu günümüzün asırlarının katarından Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar bir rahmetle Allah rahmet etsin. Allah razı olsun. Ашкан байлык жок, күмүш күндөр алтын айлар
эртең болбой тазыркыдай. Азыркан топтары чогулуп турабыз. Агалар, инилер, эңелер, чоң апалар, чоң аталар баары аман болсун. Чогулуп биринчи эмес деп атат. Мындайында көп чогулуп ушундай жакшы эмелерди өткөзүп турабыз. Биз кызмат кылып атабыз. Күйүп жансın деп, hey, ар бир күндү тосолучу атыркыдай. Кереметтүү ушул учур эртең болбой тазыркыдай. Постоянно ошо этти ошо экөө кармайт. Жаштардан кылбасак жалаң эле аксакалдар кылып калат экен. Жаштар кичине аралашкыла, качпагыла. Ал тууган үчүн кылып койсоң эртең ал өзүңө соопчулук деле болот, эртең өзүңө бетиңде жүзүң жарык болот. Анан качып кете бергенде ал колго жугуп калбайт ал. Биз деле кылып кое беребиз. Ошон үчүн качпай бир ынтымакка келсек жакшы да. Азыр ошону Анар байкени шайлайбыз. Анар байкеден Эзен аке, Улан, Нурпейиш, Нурик үчөөнү шайлайбыз. Анан жана фонд түзөбүз деп атабыз, анда сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз анан эгер мындай отказ бербей кошулуп достойный болгондор шарт кошулабыз деп айткыла. Кошулбайбыз дегендер кошулбайбыз деп айткыла. Ачыгыңар. Эч ким иши мындай заставить этпейт да. Бул фондтун эмеси ай сайын 300 сомдон салып турса, 300 сомдон 3 пачка тамеки деле чегип койсоңар. Чогулуп турса, мисалы бирөө мына Ырысбек там салат эле, аябай кыйналып бөлүп койду да муну дүрөкө. Жер берип там салып алып койсо, чөнтөн зарылбы, ушуга 20 миңби, 30 миңби фундаментте акча беребиз безвозвратный. Алат фундаментин куюп алат. Колубуздан келсе ашар менен бар, жардам берип коебуз. Анан ошол фонддон 60 жашка чыкканда аксакалдарга кетиребиз, 1 жылкы сой берип узатабыз. Болду, аксакалдарга кошул депчи. Анан жана фонддо акча турса, может бирөөңөр той берип калып, моментально акчаңа жок болуп калышы мүмкүн. Кел акчаң бер десе бере коебуз. Бул деген жакшы нерсе, ай сайын жөндөй. Чөнтөңөрдөн да түшүп калат. Анан ага бир 7 киши комиссия түзөбүз. Жыл сайынбы же 6 айда бир отчет кылып койсоң, эми отчет берип турат. Сурап турабыз, эмне канча акча чогулду. Анан ал кээ бирөө ичет көтсө деле болбой калды, мен банчы акча берчи деп бара берет да. Анан комиссия текшерет ошо. Чын эле ичет атабы же тиш өөрүп атабы? Же мас болбой атабы? Же калбай атабы? Анан ушул фондко баарыңар макул, эч ким заставить этпейбиз. Ким көз көңүлү менен да. Туугандар, баарыңар мен мындай аябай жогору жакта карай берем да өзүм тырчыган мененчи. Жыгылсаң нардан жыгыл, буйласың кармай жыгыл деп. Анан мен эки жакта көп жүрөм. Могу групп сайга келсең эле бир Октунун баатыры да, Сатыкей баатыр, атчан турат. Чүйгө барсам Жайыл баатыр турат. Эменин Садырдын тайкези болот. Анан кийин мен аябай намыскөй кишимин да. Бисмилlah, бир жерибиз кемби. Мен ал элге атамын атчан айкелин койгум келет да. Азыр акчам болсочу, эч кимдерге эчтеке кылбай туруп эле, барып эле тиги эмелерди чакырып туруп эле, кегилерден Муктарга сөзүңүз каралсын да, мына фонд ошондойго жардам берет да. Садырдын тууган Садырдын бир китебин жаздырабызбы, башка болуп. Анан ар кимдин эшигин алып сакалап берип кой дебей. Жок, ал ошондон алып жасай беребиз. Ошого пайдасы тийип атат да. Туптура алтын. Анан мындай да, алганга караганда берген кол берекелүү дейт. Сен бирөөгө 10 сом берсең, Кудай сага 1000 сом, андан ашык 10 000 сом. Анан силер, силер жүрөгө эле мындай просто эле көчөдө итпай чотпай токум эмессиңер да. Мен де ал эле ойлонуп атам. Шуну анарбек талас калсак, бир багышуулдан Алмас деген военный экен үтөт. Садырлар барсыңарбы? Буй, ал аттың ашказындай инсан да дейт. Мен ошондо тух байладым мен ошондо. Таласты кайтып атат. Аны баласы мени өлтүрүп койгон экен, жок экен деп ойлойм мен. Карачы.
ишенбесеңер ошол жерге баргыла. Ошо баладан ошо сөз туккандан кийин өлүп калган багы эмелериңер ойгонот. Мен жөн жердин баласы эмес турбаймынбы деп. Мен ага чейин менде деле дух болгон эмес. Ошол Алмаз деген военрук экен. Эй дейт. Ой, садыр барсыңарбы дейт. Биз кыйын иш турбайбыз деп. Карачы. Ошон үчүн алтындарым, мен окугандан бир көргөн. Баргыла алтындар. Алдыңарда аркылдагы машина минип жүрөсүңөр. Баргыла, көргүлө. Биз жанагы чоң коргон эме болуп калыптыр. Кароолканасы 15 сотуктай. Эмесин бийик мынау экен. Мындай бийик 4 эмеси турат кароолкана. Барып алып көр ошол жерге сүрөткө түшкүлө, анан көрөсүңөр. Чын эле биз мыкты жердин балдары экенбиз дейсиң. Эй, таластык болуп сүйлөгөндө мен турган. Алла разы болсун. Шундай болду. Бул деле ал Садыр атанын коргонум август айында суу тартылганда көп жер ачылат экен. Ага деле чогулуп бар ошол жерге эл чогулуп куран окуп келген болот. Ошол үчүн мындай бир тонда 3 жыл чыдап коелу. Эртең биз деле 60ка чыгабыз. 60ка чыкканда туган уругуң келип юбилейиң өткөзүлүп турса, сонун нерсе да булчу. 3 жыл эмне нарбер базасың өтөт убакыт бир пас деле. Ошон үчүн 3 жыл 300 сомдон жана фондуңарды делечи. Фондуңар жөн эле чогултам деп атпайсыңарбы? Жөн чогултуп ошону иштеткиле да. Эгер по-любому проценттери тиги болгонусу. Эми ошонуңарды сразу ошого апарып эле такап коет экенсиңер. Жок, мейли депозит болсун, депозитке салып коелу. 3 жыл турабы? Дагы кимде кандай сунуш бар? Сунуш бергиле, анан кийин нары кетип калгандан кийин жана минсе болмок деген болбосунбу? Сиздерди ортого салып. Дайым эле такай эле. Зарыл, мисалы, зарыл кыйналып аткандар болот. Эми ишелесиңер. Папаяттын кетет да турабы, сен бир алдыңан экинчини турабай. Ал болду, мына битишке урулду. Болду, сен бир жардам алгансың. Болду, калганын төлөй бересиң. Болду, анан эле 2 жолу 3 жолу ала албайсың. Болду, битишке урулат. Болткандачы, апке. Мисалы сиз ошондо машинаны бузуу ушунчалык кыйналып отурасыз. Алып туруп, кайра ордуна коюп койбой деген жерлер бар да буну. Алып туруп ошол эле бербей иш эмес. Ратке. Алдым эле мен болду, аларга барып анда ошону да айткыла. Анда мына атандашмай чыгат. Берде деген мына элдеги көп. Бери кара, бери ошого биз эмнеден 7 камча арабыздан шайлайлы деп атабыз. Ошону карайт. Билип болду. Я улан акам айтып атты, ичөттү деп ичөттү деп атат деп. Ошону карай, ошондой болот да. Акчаны банкка баргачачы, туугандар. Мына мо ишти баштап атам. Мо акча сатат. Мындай баштаса. Жок, буну мындай өтө зарылган нерсе гана. Ал айтып атпайбы, ал вариантын өтпөй калды. Мен аны айттым. Ал вариантын өтпөй калды. Ал сүт колукка кирип калды экен. Берип алып кайра алып кел деген болбойт. Жок, проценти жок деп өтпөйсүң. Жок, ада болбойт экен. Берип кайра долош керек экен. Болбойт экен. Ал калыш керек экен. Ал андан көрү сен мисалы үчүн 100 000 сурап атасың да. 100 000 бер депчи. Жок. Мен 50 000. Возвраты жок. Окатыңдын калган. Жок, мындайда анан дагы бир вопрос орда. Сиз 1 миллион, 2 миллион чогулуп калды акча, туурабы? Чогулгандан кийин сиз ал акчаны бересиз да. Туурабы? Бергенде дагы бир өзү келет. Ошентип айтып эле кайра жокко кетип атпайбы акча? Ал келип атпайбы? Ай сайын. Ай сайын келип атат. Силер түшүндүңөр? Ал түгөлүп калбайт. Сен кайра эле бере бересиң. Ай сайын эле айбан эмеде 300 сом бере бересиң. Жана атып сен демең менен алсак, анда момент эле түгөнөт анда. Түш ошого түшүнбөй атпайсыңар силер. Ал түгөнбөйт. Мына биздер улан экеме 60 000 бердикпи? Ал 2 айдан эле 60 000 кайда келип калат? 2 айдан эле. 100 болду. Ай сайын шыкылдайт. Өтө муктаж болгон. 300. Не өткөндөчү, ошол мындай эмне менин сомучу мындайча айтканда бизнеске, анан там салганга, мындайларга неметкен болбойт да бергенчи. Бул деген эми жетим жесирлерге бериш керек. Ол да жок. Жок, эми олда жок. Ошондойлорго бериш керек. Андан кийинки немелерге суммага мындайча айтканда, биз мындай ошол жөндөчү мындай. Има катнабызды дегенде мындай ошондой жактарга жумшаш керек да. Анан бияктан бирөө мындай там салат эле анан эме дегендерге берсек ал жетпейт эч кимге. Бүттүк эле мен там салат. Там салат толтурат да. Ошол баласына айлантыш керек болуп калат. Балдар мындай кызыгат.
Мынекте азыр үчөөгөн эле сүйлөп атасың. Улан, Бакан, анан Өмүрбек үчөөгөн эле сүйлөп атасың. А калганда мнение жокпу? Жок, айтып атабыз, айтпайсыз. Сөз берсеңер айтабыз. Сөз бербейсиз. Мнение барбы? Айткыла. Айткандан Ана мындай кылсаңар, сүйлөтпөйт экен эч ким. бирөө сүйлөп атканда тамашалабай, кыйкырышпай. Ошол мнениесин капталдан чыкпаган. Бу да инсан да. Капталдан чыкпаган. Анда бул да инсан. Кула жаштап кол, атайын чолгон укулар, силер тамашага кошуп аралаштырат. Ай сайын үзүлүп кетет. Жексен аке айткандай деле бирок бир эле топтоо эмес. Муну бөлүп-бөлүп, 3 квартал кылып туруп көбүрөөктөн топтоп да. Ай сайын үзүлүп кетет да. Бул практикада болгон неме да. Үзүлөт, ай сайын унутуп калат жок дегендечи. Анан счет ачтырышыбыз керек. Бирөөнүн атынан гана депозитный счет. Депозитный счет ачып, ошону гана мен салдым деп ошого чалат, же WhatsApp'тан жанагындай алып жөнөтөт. Мисалы үчүн квартал сайын оор болбош үчүн квартал. 4 жыл салсын, 1 жыл. Жок, токтоп турам. Нурик, мен оюңа кошулам. Токтобой эле турбайм, жаратам, токтоп турдум. 4 жыл салат, депозитный счет. Анан кийин Өмүрбектин жанагы тийбек отурабыз деген дагы туура да. 1 жыл хотя бы 1 жылда тийбек отурсак, 4 кварталда 1 топто болсак, 1 жылдыкынчы 4 кварталга бөлбөсөк болбойт да. Момна келип калды деп ай сайын эле чала бербейсиң да. Долай турган кишичи. Анан бирөөнү шайлап, бирөөнүн депозитный счет ачтырып бирөө. Ошого даже айлык чыгарып беришибиз керек болот. Фонд ачылып атпайбы? Фонд эмес, азыр депозитный счет фонд ача албайбыз азыр. Неге? Депозит эле. Устав булар. Аны бир депозитный счет бирөөнүн эле атынан эметет. Ага эмне корот биз мындай кандай эме? Туура, акча корот. Банктан акча кошуп турат. Бир эле киши депозит ачат. 1 жылда 4 жолу акча салат, 4 жолу контролдоп коет. Даже айлык чыгарып берип койсок болот. Ошогочу мындай эме чогулткан акчасына жараса айлык чыгарып мындай эметип бирок жанагындай алып иштеш керек да. Депозитный счетсуз болбойт. Анан айына үзүлүп кетет макан. Жок, айына болбогондон кийин болбой. Мисалы үчүн 1 жылда канча чогулат экен 300дөн 1 киши. Кандай бир? 1 киши 3600. Ошо 3600дү 4 кварталга эле бөлүп туруп эле мына могул деп туруп эме мөөнөтүн коюп коюшубуз керек да. Ошого чейин токтоо айына ар кандай болуп калат экен 300 сом эмес. Бензин куя албай калып атам. Ар бир кишинин оюн талкуулай бербейт. Бензин куя албай калып атам. Кээ бир учурда бензин аке айтканда 6 айлап карыз болуп каласың, ар кандай болуп калат. Ошон үчүн бир кварталга 1 күндү белгилеп туруп эле 3 ай бүттү, белгилеп туруп ошого табыш керек. Ошого табыш керек да акчаны. Ошол күнү салып баягы долай турган киши долап анан айлыгын да кошо чыгарып беришибиз керек. Процент. Сен сүт болду. Ким сүйлөйт аны? Андан кийин ким сүйлөйт? Айт, айт кой. 300 сомдон алышат беле олар. Сен оюң айтып кал. Жок, Нуриктики туура экен ошо. Базарда экен да унчпаган. Айтып коюңарды. Эмне эметесиз? Айтып коюңар. Айтсын, голос алып койчу. Жок. Айт. Бир нерсени айтайын. Мына мынектен кем отурбайбы? Немеде иштейт. Камбарытта иштейм дейт азыр, а? Эми силер жана сүт коруга такып атпайсыңарбы? Акеңер бир ай ишке барбай өзү айлык береби? Бербейт. Эми молдолук, имандык кылганыңар жакшы. Алардын болсун. Бирок жанагындай болуп иштеп берсечи, ошондо силер ичиндеги разногласие болуп атпайбы ичиңердечи? Тиги келе бере беребизби анан бул 2 алабы, 3 алабы. Ошентип иштетсеңер чын айтканда 2 эмес 10 алса дагы жетет. Коркпой бере баштайсыңар. Араңардан чыр чыкпайт. Жанагы мен өзүм ойлоп тапкан жокмун. Мына мынекте ушу айылдарда бар. Чоң эле аксакал кишилер ушундайларды фонд түзүп алышкан. Анан алар фонд дегенде жана банкка тыштабайт. Банкка тыштасаң суроогон коюп коет дагы. Мен бул фондду билем да, жана депозит отпайсың. Определенный срок бар. Срок сала албайсың. Бирөө керек деп калса, суроогоң бүтпөсө сага бербейт. Жок, азыр түрү бар ака. 1 айлап, 2 айлап да. 1 айлап эмес, эме бессрочный бар. Бессрочныйлар эме кайсы время барбаса, ал жерде срок коюлбайт да, мындайча айтканда срогу жок дейт да кыргызча. Мөөнөтү жок. Бүттүңбү жакшы? Депозиттер бар. Айт. Болду? Ким айтат? Урмат. Оюң айт. Ана. Жок.
Жоқ, айтқылап не чынды қарап тұрып. Айтпайсың. 3 айға қосыламын аке. 3 ай тура келеді. 3 айда бір өтпейді. Жұрлаш. Кел, ойыңарды айтқыла. 3 айда, ошоны көрүп атам. 300 сомду 1 айда бере албаган киши 3 айда жана акчанычы онуктаза түшүнө кирбейт. Вообще бербейт. Гарант. Мен мелдешем. Апта болот 300 сомдончу бирок. 300 сом айына 300 сомдон просто. Жеңил эле негизи. Биз аны Салам деңиз. Бер аптадан күлдүк. Ошону ойлондук биз. Даже 500 сомдон кылалы дедик. Жок, даже 200 сомдон кылалы дедик. Ошол оор келбейт экен да. Карадык. Тиги деле оор келбейт. Контролго тураараак болот. Контролго тураараак болот. Алып айтып атпайм, контрол кылган жок. Ойыңарды айтпайсыңар. Биз не десең? 4 эле киши талашат берди. А бир киши жекшем макам 900 сомдон айланат да. Уставчан. 3 айда 900 сом, 300 сом бербекен киши 900 сом берет канат. Канат. Бада ойың айтып калдыр, айтам деген. Кандай сен айт. Жазып туруп. Сен айына кандай деп атасың? Жок, азыр закондуу түрдө кылабыз. Бөлүп берек. 300 сом бербесең 900 сом бербейин да. Жок, маканды. Макан калагандар 300 сомдон төксүн, калагандар квартал төксүн да экөөнүн. Айырмасы кандай? Бирөөнүкү возможность кварталда төгүп коет 900 сом. Квартал 300 сомдон деле төгүп. Анда квартал кылганда квартал. Кварталда айтып Каладан 3,5 миң сразу берип кой. Bir жылга. Bir жылга сезондо 3,5 миң берип кой. Бир эле төгүп. Каладан караганда бир эле төгмөш керек. ошондой бар. Ошондой бар. Bir жылдан. Камера тартпай эле болбойм дейт, ызычы болот. Мики сүйлө өзүңөр. Сөз берип атканда бирден Сүйлөбөсүң. Жок, айт. Жок, менен айт да сен деле. Мен кошулам баарына эле, мен не дейин? Баары эле макулсуң, любойна. 3 ай уриктики деле туура, жана ай сайын 300 сомдон деле туура негизи. 300 сомдон болгондочу эме болуп калат. Берем да узарып кетет. Алчы. Ал мында биз үчүн бир жылда бир чогуласың да. Итак чогулады. Отчет берет жана жетөө. Ал сен мен 6 ай, 3 ай деп жүрө элмекпин. Бир жылда бир обязательно кайра чогулабыз. Кана ким берген жок? Ким берди? Отчет алабыз да. Жана 3 айга кетип калгандар анда сразу 3 айдан кийин 3 айга чейин бере албай калсаң, бет акчаны төлөй албай калсаң, бир алып барып 900 сом берет. Бир кварталда кыскасы кутулмай кылыш керек аны. Шундай кылалы. Кандай? Бир кварталда 3 айдачы. 100 сомдон бересиң, 300 сомдон, 500 сомдон бересиңби? 900 сом бир кварталда бермей кылалык. Мен ушуга макул. 3 айдын ичинде кутула турган. 3 айдын ичинде кутуласың. Каласаң 300 сом алып бер, каласаң 200 сом алып бер. Акыры 3 айдын ичинде 900 сом. Банкка барып тогозуң станцияны тиркей бересиң меники. Айма ай точно 30 күн эмес. Мага мисалы 22 күн акча тийип, 30 күн акча жок болуп калган. Мен алып барып бере берсин де. Муну сен кварталга деп атасың. Кварталга бирок ошо 900 сом. 300 эле сомдон бирок сен Кварталга 900 сом төгүп бич керек. Канада ошо 12 күн акча тийип калса мен жок болуп кетпейм. Кыскасы 3 айга макул, бирок айын эмес 3 айдын ичинде берем деп атат да. Ошондой туура жүрүп макул. Кээри тоого кетип калып 3 айдан түшкөндөр бар. Мындай кылалы. Ар кимге оюңарды айтып бүттүң, Жок, ал которсак бакыт айтпайсың. Улуу 3 айда бир беришибиз керек. 3 айда бир берген туура. Жок, ошого чейин берем. Куту, оюң айтпайсың. Бак битишке болду. Немече берди, мен берем. Айна бересиң. Күнүнө бере бересиң. Ал баштан элек да. Баштан элек эчтеке жетсин. Азыр пока ортого салынып атат, талай. Ортого салынып атат. Дербиш сен айтпайсың. Анан кийин bir жылдан кийин эле иштеттер сотто. Анан кийин ошону атташ керек. Мен мисалы атташ керек. Анткени бу жерде уруунун ыктымалы бар. Эметкилечи, мында азылдап эле бирден сүйлөй эле, акем сүйлөп атат эми. Bir жыл Кен Анарбекке сиз bir жыл Болдуңарбы? Баарыңар айтып бүттүңөрбү? Ким калды? Кимдин ою бар дагы айта элек. Ким оюн айткызы келет? Суран чыккыла, айткыла. Кимдин ою бар? Сөз сүйлөйбүз деге. Барбы? Ой. Жок, жанагыны эменичи. Ошону bir жылга чейин көргүлө. Кел. Азырактай алган болсо, 2 киши көзөп кыла. Просто ар ким аргандай экен да. Мисалы, кээ бирөө 10 миң сом чыгарып коюшу мүмкүн айына. Кээ бирөө 20 миң берип коюшу мүмкүн. Кээ бирөө 1000 сом да чыгара албайт. Кээ бирөө акет айтып аткандай кыйын болгондор эми биз садыр болгондон кийин бир тууганыбыз да. Андан да долоору мейлдеп кечип да койсок эчтекебиз кетпейт го. Эми баарын эмес, шартына карайлы. Биз билебиз да, кайсы тууганыбыздын шарты кандай. Ошого жараша бербей да койсо, ал баягы уял ошондор жоголуп кетпесин. Жүрсүн биз менен жолуп. Кудайым буйруп, ага да берет бир күн, баласына берет ага болсо. Ошон үчүн бербей калгандарга дагы, бербей койгондорго дагы
бере албай калгандарга дагы өзүнөн особенность дегендей биринчиден. Экинчиден бу ууру турганда төлөбөсөң анда жоксуң кирбейсиң дегенде болбойт. Кошулсун төлөбөсө дагы. Эгерде төлөбөй акча жок болсо биз берели ошого. Ушунчалык эле кыйналып атса. Биз мында туугандар сүйлөшүп атат, билип атабыз да. Берели. Ошон үчүн сиз айтып атасыз 1000 деп, мейли 1000ден берели. Ким кандай болсо 1000ден. Ким бере албаса, тим эле койсун анда. Тим эле койсун. Дагы кимде ой бар? Ой, дагы кимде? Оюңарды айткыла. Балдар. Болду, оюңар жок. Эми мен оюм айтайын, талаштык, тартыштык 300 сомдон да атабыз, Бирөөбүз үчүн 10 000 сом айлык алат. Араңарда. Бирөөбүз үчүн 50 000 сом айлык алат. Бирөөнүн бизнеси бар, опчо эле айында акчасын санай албай калгандар бар. Ар кандай да, ар кимдин мүмкүнчүлүгү ар кандай. Туурабы? Эми баардыгын биз бирдей кыла албайбыз да. 5 колдо бирдей эмес да, баардыгын бирдей кыла албайбыз. Бирок чыдаганга чыгарган деген бар да. Мындай ынтымак болуп аткандан кийин, урунун ынтымагы үчүн, биримдик үчүн мындай бир жакшы иш жасайбыз деп аткандан кийин бир нерсеге чыдашыбыз керек да балдар. Бир нерсеге чыдабасак, анда эч нерсе кыла албайбыз. Ар кимдин ой мнениеси ар кандай. Ар ким ар кандай жол менен иштейт. Мисалы үчүн Жекшен айтып атат, банкка салып туруп процент кылыш керек деп атат. Нурик айтып атат, депозит кылыш керек деп атат. Макан айтып атат, айына 300 сомдон чогултсак жакшы болот деп атат. Улан дагы ошол мнениени кармап атат. Дагы ким ар ким оюн айтып атат. Ким бул канат айтып атат, бере ал кошулуп акча бере албай калгандар жөнүндө айтты окшойт менин түшүнүгүмдө. Ошолорго дагы берели депчи. Өмүрбек айтып атат, мисалы үчүн бир 3 жыл чыдап коелу, акчабыз аябай көбөйсө, анан кийин бардык нерсени кыла беребиз деп атат. Бардыгынын эле ою жакшы. Бирок тууразына алышыбыз керек да. Эң тууразы кайсы деп ортодон бир мындай колго салыппы, жолбосо бир немени кабыл алышыбыз керек. Мен да өзүм оюм айтайын да, мен жеке өзүмдүн оюм. Мисалы үчүн ар кимдин шартына карай турган болчу болсок, ал 100 сомдон да бербейт. 300 сомдон бербеген киши 100 сомдон да бербейт. 100 сомдон бербеген кишинин көңүлү жок, 1 сомдон деле бербейт, чын-чынына келгендечи. Чеккен тамекиңер деле айына 300 сомдон ашык да. Үнүнө 300 болуп калып атпайбы? Мисалга да. Эми ошондой кылып туруп чыгарып туруп кааласаңар бир кварталда чогултасыңар 3 айда. Жана Ырат айтты го, мен 900 сом мисалы үчүн 3 айда берем, шартым мындай болуп калат, тигиндей болуп калат депчи. Кааласаңар ошондой кылгыла, кварталга. Кааласаңар айына кылгыла. Акчаны чогулткандан кийин каяка жумшаш маселе ошондо. Акча чогулду дейли, көптү көрсө көл азыр мисалы үчүн акча чогулат, бир кандайдыр бир сумма чогулду, каяка жумшайбыз. Эң биринчи келип аткан мына чогулуп аткан максатыбыз эмне болот? Максатыбыз ушул Садыр уруусун биримдикке чакырыш, анан Садыр атабыз ким болгон? Ошо жаманатты болуп калган экен, ошону жаман жеринен тазалап, эртеңки калган урпактарыбызга биздин атабыз Садыр деген баатыр болгон. Кыргыз элине, мамлекетине ушундай кызмат кылган, эрдик көрсөткөн, ал казактардын жылкысын чаап келген каракчы болгон эмес. Жолбосо тепиги Тогуз Тородон барып туруп Кербенди тоногон бир каракчы болгон эмес деп биз атабыздын чыныгы атын тарыхка калтырышыбыз керек болуп атат да. Эң негизги маселе ушул жерде. Эми ошону кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Ар кимибиз мисалы үчүн бир мына Макам менен Улан айтып атат, ушундай кылыш керек, мындай кылыш керек деп баарыңар акча жөнүндө айтып атасыңар. Баары бир ошол фонд түзүш керек экен да. Каражатсыз эч нерсе бүтпөйт экен, өмүрбү. Ошон үчүн каражат болуш керек экен. Анын китебин жазабызбы, кичинекей бир пьесасын жазып туруп бир спектакль койдурабызбы, кино тарта алмасак дагычы. Кино деген чоң каражат талап кылат. Киносун тарта албайбыз, туурабы? Же тартып беребизби? Жок, киносун тартып беребиз азыр эле десеңер, андан соң нурүстүнө болуп туурабы? Анан эми акырынан алда болуп калат. Анан кийин жана эстелигин дешти. Эстелигин мен айттым, эстелигин тургузгандан көрөчү. Ошондой эле эстелик тургузабыз. Сөз. Элге көрүш керек. Музей бар, Каракаш музейи. Музей кургула, тарых музейи деп тур, Садырдын кылычын таппасаңар, башка бир найзаны кылычты алып барып коюп ушундайды пайдаланган деп, башкасын кылып, китебин жазып, андан кийинки өзүбүздүн өткөн аталарыбыз бар, андан кийинки ошолордун кийинки жетишкендиктерди азыркы жигиттерибиздин мисалы үчүн тиги Нүзү атанын тиги Кудаяр молдонун андан кийинки мына Алик акелер ушундай өзүбүздүн уруудан чыккан жетишкен Садыр уулдарынын немелерин коелу ошол жерге. Келген эл мисалы үчүн кайка барабыз десе, ана Садырдын музейине барабыз деп барып, жана катналгандар бар, ошол сүрөт көчөт. Туурабы?
Эгер ошондой кылабыз деп. Анан акчаны топтогондон бир нерсеге иштетиш керек да. İştetkende en negizki жолу adal болуш керек да. Эгер арам аралашса, ал көп болушу мүмкүн. Жана жекшен айтканда аябай көп болот. 1000 сомду айына процент коюп койсо, ал bir aydan кийин 1200, 1300 болушу мүмкүн, башка болот. Бирок арам менен эч нерсе жакшы болгон эмес, өнүкпөйт. Ал убагында жакшы болот, кыйын болот, бирок кандай кез ошондой жок болот да. Şu yerде тургандардын араңарда карт ойногондоруңар бар болуш керек. Кумар ойнойсуңар. Bir күндө 10.000 сом утушуң мүмкүн. Таң атса тамек жегер, карт ойноп отура. Эртеси күнү кечинде тамек сурап жүрөт. Эмне болду? Акча жок дейт. Жукпайт да суунуку сууга дегендей да. Ошондой эле арамдыкы да ошондой кетет. 1 сом болсо да адал болсун, ошол жугат. Ошол калат. Биз өзүбүз үчүн же бир үй бүлө үчүн же бир адам үчүн жазган жокпуз да. Биз жумурай журт үчүн бир уруу үчүн жазып атабыз да. Уруунун ариети. Bir sağdır uruğunun ariyeti. Oşolda turabız da sizlerdi erteden beri. O ertenki günü baldarыбызга, urpaklarыбызга, kıyamatка çeyinki kala turgan urpaklarыбызга taza nerseni berişimiz gerek. Prosentten gelgen, banktan gelgen, najas, tuvalet okşagan nerseni berbeşimiz gerek. Oşo sağdırdın atını tazalap, ertenki günü tarihini jakşı kılıp жазып, oşolarga ötkölüp beriş gerek mına keyin. Oşolar keyin elin arasında Sarbagыш, Солто, Макопес, Kırgızстın men деген kıyınların arasında oturganda, Tastorkonda oturganda sen kimsin degende men sayaktan çıkkan Sadırmın, Kabadan tarayım, Arzumat'ın balası Sadır'ın tukundan bolam dep gordo ayta turgan boluş gerek. Hazır misal üçün oturup alıp turup aytsaňar ne deydi? Jana Sadır bu, Kazaklar çapkan Sadır bu, Gerbenni tonogon Sadır bu deydi. Gördüңөр bu? Oşon üçün oşol nerseden tazalaylı dep atабыз. Oşol nerseden tazalaş üçün bizge tarıkçılar gerek bir tugandar. Tarıkçılar biz özümüz eç nerse kıla albayбыз. Tarık degen жазылып калган, түптөлүп калган. Ал тарыхты деген кайра ордуна келтирип түзөш үчүн ошол тарыхчыларды кайра алып келиш керек. Ал калп айткан кишини кайра чындык айтырыш үчүн кыйын. Көрдүңөрбү? Ошонун баардыгын кайра жазып чыгышыбыз керек, түзөшүбүз керек, оңдошубуз керек. Маселе ушунда турат. Акча маселени чечпейт баары. Акча чечкен эмес чечпейт да. Ал убактылуу гана муктаждыкты чечет. Өзүнүн убагында чечет муктаждыкты. А бирок түбөлүктүү жанагындай адамдардын авторитетин, тарыхты, башканы акча чече албайт. Ошон үчүн 300 сомдон дейсиңерби, айынабы, кварталгабы, бирок фондду түзгүлө, канча кишиден тура турган мисалы үчүн балдарды комиссия кылып шайлагыла, анан кийин ошондон бөлүштүргүлө. Анан жардам боюнча, мисалы үчүн айына бир жылда 3600 сомдон айланып атабы, бир кишиге 3600 сомдон айланып атат. Колуңда барыңар биринчи айда эле берип койгула 3600 сом. Мисалга. Тура. Башта ортуп жүрбөй эле. Колуңда жоңуңар мисалы үчүн 3 айда бергиле ыраттык айткандай. Турабы? Жок, мен такмын мен айына берем дегениңер, пожалуйста, айына бергиле. Ким койду? Бардык варианттарыңар туура. Болгондо эле мындай каалоо керек да. Орусча желание дейсиңер. Каалоо керек. Каалоо болгондо дагы мен ушу Садыр уруубуз үчүн мен тике турамын. Каккан казыкта турам деш керек да. Анан жок, тигил кылат, бул кылат деп еврейский вариант болсо анда ишибиз жүрүшпөйт бул тоголо. Анда болбойт. Эч нерсе болбойт. Жардам боюнча. Жана безвозвратный кылбасаңар балдар болбойт. Өзү кыйнап атса бир киши. Ага берсеңер 100 миң сом. Анан 2 айдан барсаң эшигин теп берет. Бер деп атат. Экинчи киши сөзсүз турат биякта бирөөчү. Мага да керек 200 миң. Ким азыр бербиш атты, бербейбиз. Убактысы болуп калды. Ал ынтымагын байса чыктып калат. Аяğı kızıtı olmadı da. Ошон үчүн ас болобу, сас болобу жана комиссия барып карасын, арасына мисалы үчүн Кудай сактасын, эми ушул жерде баары Садырдын кулундары турабыз го. Арабызда андай бир жанагындай аферист башка бир Кудайдан жок ачып кутулган эч ким жок да. Ташка чалынып жыгылып алып, бутум сынып калды, больницага барып жатып алып, анан кийин мага да акча бербе дегендер жок да мисалы. Ошондой болсо дагы баары бир комиссия барып карасын, тактасын, эми мына кишиге ушунчадан берели. Деп туруп көпчүлүк сүйлөштүрүп бөлүп берип койгула, эмне болот? Ошо кылган нерсеге дагы ыраазычылык ушундай берип койгула, болду. Көпчүлүк көрсө 300 сомдон берет. Кемчиликсиз инсан жок, бардыгыбызда кемчилик болот. Туурабы? Жетишпейт, башка болот. Жанагындай болуп бүткүлөрү Садырдын уруунун ишине биринчи жумшайлы, экинчи жетишпегендерге жумшайлы. Менин оюм. Туура көрсөңөр, туура көрүлөт. Туура эмес көрсөңөр да өзүңөр билесиңер. Ушул менин оюм. Да бир маселе, жаштар нерде чогулупчу. Бир ракана уюштуруп алсак деле болот. Жамандык, жакшылыкта бир 1000 сомдон кылыпчы. Нерде бир 50дей бала бар экен да. Шуну бир ракана уюштуруп алсак 1000 сомдон. Бул деле жакшы нерсе го дейм.
Эме улан мындагы ошол неме ыракана этегине чыкпай калат. Андан көрөкчө жанагы жамандык, жакшылыкта жана кызмат кыла турган балдарды тактап, ошонучу алдын ала Кудай сактасын, жакшылык эле болсун, той боло турган болчосо, ошол балдар жумушун таштап коюп туруп барыш керек. Гос жумушта иштейби, соода кылабы, Москвада иштейби, маселе анда эмес. Өзү таптакыр келе албай кала турган болсо, ордуна өзүндөй болуп иштеп бере турган бирөөнү коюш керек. Ала шайланат аке. Азыр ошону башынан баштайлы. Тактап койдук азыр. Ал тактап койдук. Башынан баштайлы. Эме шайлайлы биринчи. Журт башы шайлайлы. Андан кийин антиги. Ана баштайбыз. Мен мындай сөзүмдү бүт элек айтып коеюн деп атам да. Ошондой кылгыла. Анан 7 жанагы 6 кишиби жана комиссия кылып атпайсыңар. Ошол комиссияңарды отдельный кылгыла. Ал кызматчы балдарданчы. Жок, алардан бөлөкпү. Алар өзүнчө болсун да. Өзүнчө. Айтып коюңуз ана болсо. Мына садырлардан бар. Сентиметтеринде дагы биягында да эч кимдин казан табагы бозуй жок. Ал болот ошол. Мына ошол биринчи чечилбесечи. Арендага эле темир бозуй. Ошону алып жүрөбүз. Бир эле бизде жок садырда. Ошол нерсе. Туура. Темир бозуй жакта 35 миң сомдукчу. Казан табакты жок. Алдагы жокстаны жок. Темир бозуй алыш керекпи, жыгач бозуй алыш керек? Темир бозуй алыш керек. Ал 1 миллион сомдо кошот. Ана 35-50 миңди эле чоңураак эле ошондойдон бирди алыңыз. Кытай бозуй эле. Кытай бозуй эле алыш керек. Ошол экиниден алып коюш керек аны. Ай эмеге тигип, өлгөндө кайрасы тигип. Мисалы үчүн ошого бозуйго деп 1 жылдары Дүйшөн акелип тыйын чогултуп жүргөн. Чогулгандыктан болбай калышат. Мына контролду биринчи чечиш керек ошо. Эми азыр мисалы үчүн азыр мындай кылалы. Мисалы үчүн темир бозуй канча сом турат? Ушундайга керек. Биринчи казан табагы канча сом турат? Ошону чечсеңер, ушул жерде турган садырга канча сомдон деп туруп эле. Болду ошону менен алып. Азыр могу ошону эсептеп туруп эле жайында жыйынга акча чогултабыз да. Ошону кошуп туруп эле бир чогултуп коюш керек. Жок, сен ага алып барып аны учкаштырба. Анда оор болуп кетет. Аныкы өзүнчө чечебиз. Экөөлүк кыдырган болбойт экен ал. Эми кыдырбасаң айла жок. Ансыз болбойт. Улан кое турсаң, биринчи мына бозуй менен жана казан табагы. Ошону эң биринчи өзүнүн эме маселени чечип туруп, ошону өзүнчө азыр мына жерде садырга чачып койгулачы. Ушул жерде эле чогулган садыргачы. Анан терияктан чалып туруп ким берем десе, ошого чачып койгула. Канча жок, ошого чогулткан атпайлыбы? Ошол сумманы деле мисалы жайкыга 2 миң сомдон чогултсак дейт, бозуйга 1000 сомдон болгосо 3 миң сомдон бергиле деп коебуз болду. Эми жайкыны косуп атасың да, бир теманы бүтө албайсың, сен экинчи баракта ачасың да, улам. Эми коет. Жок, ошондой деп атам. Мисалы үчүн жайкыга 2 миң сомдон деп атасың. Жайкыга канча иш чакырасың? 2 миң сомдон мисалы айтып атам. Ошондо болуп атат да маселе. Мисалы үчүн жайкыга Кудай буйрса, кыздарды бүт чакырабыз. Жестелерди чакырабыз. Эжелердин, жестелердин көзү өтүп кетсе, ошолордун балдарын, жээндерин чакырабыз да. Туурабы? Атын атаса куту сүйүнөт деген. Ошол кабырда жатып дагы ошол ыраазы же нааразы боло алат. Өлүп калган кишилер өлдү болду эмес ал. Ал ыраазы же нааразы боло алат өлгөн кишилер. Ошон үчүн ырас. Жок, проблема неме, Ыратбек, анын маселесин башкача чечебиз. Тияка болсо. Неме, боз үйлөрдү арендага деле алсак болот. Өзүбүздүн боз үй тигебиз. 5 миң сомдон арендаса экен, алып барып өзүлөр тигип берет, жолбосо балдар алып барып тигип коет. Ашып кетсе 10 боз үй тигерсиңер. Мактансаңар 10 боз үй тигерсиңер. Садыр өзү 20-ны тигерсиң. Мейли 20-ны тиктиле. Кудай жалгазы 100 миң сом болот экен. Ким силерди кой дейт. Чогулткула акчасын тиктиле. Күндө эле кой берип атышкан. Бир чогулат экен. Анан чогулгандан кийин аерде мындай болот аке. Жөн эле чогулуп тамак аш ичип кетегей жок аердечи. Той берип мындай атын чыгарып той бергенге жараша улак чаптырабыз. Эгиш күрөш, ат чаптырабыз. Оюн зоо менен да. Бүт, оюн зоо менен болбогон кийин ал эмне? Жепкеткенде вечерде болот да, чогулуп тамак жагып кетип калат экенсиң. Чорникасына келгенде эгер Ошон 2 миң сом деп атканыңар ошону айтып атпаймынбы? 2 миң сом. Жанагы мисал кылып койду ал жөн эле. Кыздарды айтып атканым ошол себептен болуп атат. Жалаң эле садыр өзүбүз эркектер чогулуп алып, анан кийин мындай тигиндей дегенде туура эмес болот да. Ошо кыздарды чогултабыз алыс жакындан. Андан сырттан коноктор келет, тарыхчысы келет, башкасы келет, жомокчусу, санжырачысы келет. Анан кийин сүрөт каттыкчы бу жигитте мындай камера тартканы, телевидениеси быкы-чыкы. Ошолорду конокторду өзүнчө ал бул ошону дасканайын ал убакта сүйлөшөбүз да. Бүт по пункттан кылып алып, ким эмне кызмат кылат, ким эмне ушул жерде тургандар бардыгына кызматчыдыр. Бардыгы өз-өзүнүн ишин кылыш керек да. Мындай бир жана чотко болот го. Военный дечи, ошондой болуш керек.
Анан кийин элди таратып алгандан кийин жумуштун баары бүткөндөн кийин аны өзүңөр эме кылып. Мына биз ат оюн кылабыз десеңер, пожалуйста, кылгыла. Еңиш, күрөш, тыйнеңмей, дагы міне ага кыйраганда эле немеңер кетпейт. Кайра балдарга тоғуштуруп берип койгула, мисалы үчүн 2-3 айга уюштуруп берип койгула, жетет. Жокбосо 3-4 ай чогуу берип бир жер ойнойт. Эсептеп ойнойт. Ошондой эмесин чыгарыш керек да, эжерин чыгарыш керек. Ошо канча каражат кетет. Ошону чыгарыш керек. Мен ошон үчүн уланга айтып атканым ошол болот. Жана боз үйдүкүн сен ага учкаштырбай аяктык өзү эле көп. Учкаштырбаш керек. Аны боз үйдүкүн азыр эле бердине чечип койсоңор, азастан бөлүп неме кылсаңар өзүнчө билинбей бүтүп калат да. Туурабы дербиш? Анан баардыгын бир чогултуп алсак, бирөө бериши мүмкүн, бирөө бере албай кыйналып калышы мүмкүн. Ошондой кылалык да туугандар, туурабы? Кандай дейсиңер? Ошондой кылалык. Антпесек болбойт. Мунунту күнүгө чогулбайбыз да. Биринчи очередь мына жанагы ратка туруп алды. Азыр эле список түзгүлө. Анан санагыла примерно ошол бозой титан канча болот. Анан чачкыла. Колунан келгенден баштап беребиз сразу. Мына бозой эмен бүгүн эле чечиш керек. Алда жерде список сразу артын берип коёбуз. Жолго жөнүндө список. Өнчеле список кылып, азыр базын чыгара койсоңор, анан кийин мына балдарга чача коюла бөлүштүрүүгө. Татамда турат. Түрү, размери менен, монча размери монча. Жок, болбойт, түрлөрү менен болуш керек. Кайса 100 дөлөт. Жок, эч нерсе болбойт. 5 Бизары алтылары 85 миң. Ошондо 12 миң. Жок, ошондо 200 канча аласың? 2 алсаң болобу? 2 болот. 6 миң атасың. 12. Так, титан канча сом? Чыгып келет да. Өзүнүн троз бар, кичке троз. 10 миң. Биякта миңге жетпей коюп келесиң, ол келип коюп бүттү. Андан бир чоң бир кичинекей титан алыш керек. Муну азыр санасаңыз сону эметте коюлуп. Телефонго сала койсоң. 85 миң болду. 100 миң болду. Казан табаңар менен ашып кетсе 80 миң сом акча болот. Казанга 5 миң сомдон. Эки казан. Бир титан, бир чоң бир кичине. Тулга да бар, тулга жаза. Тулганы өзүңөр эле жасап койгула эми. Тулганы жетиңер Атпай калган. Тулга керек. Эки тулга керек. Тройка листтен алып турула. Казан табакты өткөндө примерно эсептесек 100 миң акча кетет экен да. Ошону эсептеп. Титанына тулгасы менен өгө казанның тулгасы менен 15 миң өгөнүн ортосу экен да. Анан боз үйдү чоң боз үйдүн 50 миң китайский берди. Ушундай. 65 миң деп мен айтып атпаймынбы? Алып келгенде бажам алып келген. Жаң. Темир. Кереги. Кадимки жыйылма. 5,5 метр. 65 миң сатып атышат. Нурик, сен менен күлүп турасың, жазбайсыңбы? Кагаз берейинби? 120 миң кагазың барбы? Мамнун жок деп ишкеде бидатты шайлайды. Азыр списокту отуруп алып туруп, жантеп алып туруп түзбөсө болбойт да, анан менеке. Бектер бирөөнүн аброй, жок, жалпы эмес, аброюна да тийип калышы мүмкүн да. Бюрократ болоюн деп калдым. 120 миң деп Азыр мен түзөйүн дегем. 120? Жок, 100 деле дегиле. Анан менеке бирөөнүн сунушу менен токтоп калдым. Азыр мына боз үйгө мына жердегилерди список кылып койсоң, мынча сомдон экен деп айланат болчу, азыр канча экен? Кереге дейин берсе келет. Мунун журт башына Анарбекке ким макулдугун берсе кол көтөргүлө. Шайлай Анарбеккен шайлай. Мына Анарбекке журт бошоп шайланды. Андан кийинкиге жана жамандык жакшылыкта баарыбызды эметип тура турган Эзен аке. Эзен акенин жанына Улан, Нурик, Нурбей чыккыла. Эзен аке бара. Чыкыр Эзен аке бас. Өзү макул. Сманколов на выход. Нурик. Бияка чек. Чоңдор бос. Улан бас. Келе улан. Бас, Нурик бас. Нурик. Мааранда калбыраткем тагыракта. Анарбек айткандай. Жалпыракым. Калбырат экен да бияқта. Жок. Зато көтөрүлүп атасың. Калбыраткем тагырак. Мына ошол 3 кишини шайлайбыз. Макулбуз деген. Төртө. Кол көтөргүлөң. Жамандык жакшылыкта
Уларга каршыбызбы? Кеп эле чөнтөгө кол салып бирибизге акыл айтып тура берет экенбиз. Ала мына Эзен акенин айтканын угабыз. Закон. Закон. Анжанда жардамчылар ошол жерде сен муну кыл деп бөлүштүрүп коюп айтканын баарын кылабыз. Ошончо өздөрү бастарын так ошол жерде турат. Турат. Иши ушу 4 кишинин айтканын кылат экенбиз. Кылабыз. Суга ак кылатса агабыз. Чык кылатса чыгабыз. Уккула. Анан наркыга өтүк алып берет экенбиз. Жаштар укпагандарды тээп сындырат. Бол ака. Ошону айтып койсоңуз. Анан улан Бектур гана. Улан бас Бектур. Бектур чакыр. Монун жаштардан эң экөө жаңы бөкөл болуп шайланды. Постоянно жамандык жашылап турат. Өтпөдү. Мына экөө. Биринчи бүгүн башташты. Ешким кармай бергиле. Өзүңүз баштайбыз. Сен өзүңчө. Мына ал кошулган мына кеп. Улуулар ушулар кылат. Ушулар эмес. Sen ayakta turup senden bir şey demez. Bu ana ke var. Sen masa olmasa dedik ya korktu. Bökөл işten çıkmaydı sen. Ömürbek no tek dağıl 4 kişi niye çıktı? Uşular sırttan qarayt. Çurka dese çurkayın. Geçe önü. Bunu Ömürbek turat, Irsbek qaraki. Irsbek ökö turat da koy. Berde düşen eken sırga Kulonkan jay alбайды. Улан болсо нар жакта эк бышырып аткан. Өкө мо турганда жайышып каласызым, улан деди. Өкө муну күчү экен да. Өкө барып кармашып коеюн дебейт. Өкө тең улан деди. Бул болсо деди. Андай кылбаш керек. Андай кылбаш керек. Колорго жукпайт ал. Барып кыла коюш керек. Эң туура. Улан, эми азыр жана 7 киши менен канча киши комиссиялар шайлап атат? Фондтун башында Ömürbek çık. Жок. Ömürbek çık. Çık. Daha kim var? Мындай билимдүү, комиссияга билимдүү, документ билген кишилер. Куанч. Шарданда бир экөөнү коюп кол. Шарданда балдар. Улуп кана. Кана жана бир эме жүрбөдүлө. Канат. Бас. Канат чык. Мен көбүнчө чет өлкөдө жүрөм да мен. Жок, фондтун эмеси. Топтоп келесиздер, мен просто чет өлкөдө доллар менен кирет. Которуп койсам. Бол. Бет ошол Шарданда бир экөөнү Шаардан. Азыр кое турмусаң? Yok men Kalmurat'ın yanında olum ben. Kim oldu? Ya. Jo, aksakallar. Ular gözümünde işte. Bir aksakal olsun. Bir aksakal olsun. Dere kalbın. Sizleri karap duram mı? İyi ama. Oso da karap duram. Dere kadar. Biraz karap duram. Sen zaten boş Servisti boşkula. Servisti. Buna gel. Kamsiyada uşu buna gel. Amcamda жүрөсүң. Buna gel. Buna servist. Buna şopurum dayar boldu. Davır kişi gerek. Çık. Sardıklardan davır gerek ele de öz. Karagla. Nake janda turat. Jaş. Jaş desең jaş. Жоқ, Кашты бул. Sepet. Sepet. Gel. Çağırdım da ulan. Bas gel. Bas. Sardı çoğultu berez. Kuanç var da. Çık. Gel bak içine. Sardı çoğultu berez. Makulmuz daha gel. Kol. Makulda. Tak, 6, 7 oldular mı? Oldu. Gel makul mu var mı? Makul ekan. Ha, barakat. Yeni komissiya olup duruyor. Tak bolotlar aytып koyayım. Birinler komissiya olacak. Ne kadar? Gitme bak, bir yerde dur. Anan keyin mınday olup kaldı ele, tiginde olup kaldı ele de birbirlerine otarmay yok. Bardığımız bir tuğanımız. Birin komissiya olmayınca bolmadı. Bir yerde akça var da akça olğuna jama. Oşon üçün tak bolğun. Biri içiңерден bir öňörдü nima bunday başçı şaylap algıla, bir öňör starsiy olgula. Kalganыңар ошого Берди, мен старший Нургеле окшойт. Селисакен айтайын атым эле, ушу Селисакен атынан эле депозит ачып эле. Senden emetpezim sen Жумуштан бошобой калып, үзүлүктүккө учуратып алсам дагы турабас болуп калат да. Өмүрбек деле
Токтоп тур. Депозитиңде неме пайыз барбы жокпу? Депозиттен пайыз барбы? Мындайда. Аның токтош. Сөз каралды. Депозиттики мындайда, эгер алып чыгып койсоң, депозит чыгат автоматически, счет эле болуп калат лицевой. А депозит дегенден калыш керек ал. Жок, лицевой счет эле ачылат. Лицевой счет эле ачып койгула. Депозити жок. Лицевой счет ачкыла. Кимдин атына бар? Депозит сразу. Бессрочный деген бар го. Нурик. Процент жок болбойбу? Жокчу, айлана. Жөнөкөй эле счет ачып койгулачы. Эч кандай проценти жок, пайызы жок. Жөнөкөй лицевой эле счет. Лицевой счет ачып койгула, каалаган убаңарда барасыңар. Эшматтын атына, Ташматтын атына, бирөөнүн атына ачып койгула, постоянно ошол киши боло турган. Жоопкерчиликтүү бирөөнүн атына. Болду, ошонун атына которо беребиз. Башчысы өз болот. Булар байкоочулар. Башчы өзүң гана болот. А, тека түтпөй, бияка түтпөй. Башчынын чота жалаң пайызга ооп турат экен да мына. Башчы деп атат. Жок, ушул болуш керек. Пайыз түшөт экен да. Жок, бул бала биз билбейбиз да, мунун жанында жүрмөкпү. Бул депозит качабы, кайдан чакырганда. Селсек ошондой. Сиз неме схема айтайлы? Я өмүрбөк. Мен келе болуп калды. Контордо болуп атпайсың. Кубаныч сен биякта болосуң? Жок, мен деле болдум. Баарда чыдап кой ушуга. Садыр үчүн. Өзүң эле чыдап кой. Мен өзүм текшерем. Адал нерсени Нурик. Бар да ур. Элдин бар нерсени көрсөтөт экен. Бирок жанагы жагы эле болуп атат да. Аны карап турабыз. Кадырбаген. Аны контролдошот. Бул жер тамаша эмес бирок Нурик. Тамаша эмес. Анткени сен жеп аткан таза жакшынакай тамагыңды алып барып туруп, бир нажас кичинекей баланын богуна мал алып туруп жеген менен барып ал. Тамам. Ошон үчүн ал нерседен алыс бол. Өзүңүз менен болот. Бол. Сүйлөштүгөн да? Онда сүйлөштү. Боз үйдүкүн болсо неме кыла турган болдуң, а? Как этти? Ha, Нурик. Тиги үйдөн немете турган болду, жазып. Жок, боз үйдүкү нерден айтып койбой алат. Өткөндө примерно 100 миң дегенбиз. Казан табак мененчи. Ким жага турган? Примерно эсептеген азыр. Дербишек айтып атат, чоң боз үй 65 миң деп. Боз үйдү 50 миңге де эсептегенбиз да. 50 миңге деле 45 миңге деле бар экен дейт. Жазайт экен, Кыргызстанда жазайт экен заказ берсең. 50 миң, 100 миң чогултсак болот ошо. Жазаткан эле жакшы. Садыр деп жаздыртып туруп жазатып коет аны. Сонуңуз. Мейли, пожалуйста, анда сонун болбойбу кайра. Жоголбойт. Анда улам эсептеп ар кимге чалгандан көрө азыр эле эмнерден айтып коелу 100 миң деп эле канча бала экен эсептеп эле чачып салабыз. Жок, мына ачпайбы? Сыртта жүргөн балдарды дагы неме болсун деп атат да. Ошон үчүн токтоп калдым. Нурик келбей калыптыр да. 30тай келбей калды. Ошон үчүн 100 миңди 70-80ге неметсе 1 миң канчадан айланат. 30 кишиге чачсаң мисалы үчүн 100 миң 3 миңден айланып кетип атабы? Аброюна шекелтиргенде болуп каласың деген сыяктуу сөздөр болгон үчүн токтоп калдым азыр. Мен кошулар деле мага айтып турам. Жол задайында барабы? Момо эле айтып. Эмен 9 сом, 7 сом болот, 100 сом болот. Жок. Бар эле банкор төлөбөгөндөр бар да. Банкор төлөбөт. Любой. Төлөбөй дегендер Кайсы банктан ачасың? Кайсы банктан ачасың? Эми мындай. Мейли. Аны ким текшерет? Шуну айт. Биз өз комиссия болдук да. Ошону өзүңөр текшериңерби? Ооба, өздөрү текшерет. Жок, булар жана мага башкачылар башчы атпай. Ага бир киши шайлайбыз, айлык төлөйбүз. Акча чыгат. Жок, айлык төлөнбөйт. Ошо ташылгандай болду. Ошондо башка болгондо төлөттүрмөк. Жок, өзү олар билген Анымда интернетте отурганда карай бересиз, ким салып атат, эме кытасыларын көрсөтөт да бардачы. Сен список болуп айтметке көрөт. Бардыгынын ошондо азыр телефон WhatsApp'ка группа кылып койгон. Жок, группа бар, ошо номерлар бар экен кече. Кубаныч. Уландарда кирген кишинин администратор кылып. Кирген кишинин администратор кылып, анткени мен тааныган туугандар бар, мүмкүн башкаларды кирген кишинин администратор кылып сал. Подряд эле, ким Бектур Бектур улан үшөө. Подряд администратор кылып. Чыгып калат да бир нерсе. Ошондой болуп калды, Кудай сактасын. Ошондойго жардам катары. Туурабы? Ошондой кылалы.
Сүйлөштүк анда. Анда чайга кирелик, Баарыңар ыраазысыңарбы ушул нерсеге? Жок, группага баарыңар эле катталсаңар жана Садырдын группасыначы. Бирөөсүнө айтып турган Кирелектер, WhatsApp барлар, мына Кубаныч, кана Бектуре. Азыр уялып бекти айта албаганыңарды ошоке деле жазып койсоңор болот. Жок, эмнеге деле уяласың? Айта албай калгандар да бар да. Жок, кой эме, Садырлар эчтеке айта албайт. Булар кийинер жүрөк. Айтыш керек. Бекти улаң кана. 20га толду, алып кел дейт. Бергел берди. Шуга макул. Макул дагы. Эзе макулсуңбу? Бирок мен жана болчу. Мен кошулбайм бирок эми көпчүлүк айтса макул. Бирок мен баары үйлөнмөчө кошпош керек. Үйлөнгөндө кошуш керек. Мыкаке. Мен өзү башым. Азыр болдуң, Анарбек. Некте пропуск Тед урматка Кудай эле бербир да. Мен мынтип бере албайм, мен антип бере албайм. Некте азыр уял айта албагандар да бар арабызда. Анарбек уял. Примерно сен бересиң. Балдар сен бересиң примерно. Мен балдарым өстөрүп Жок, примерно айтып отурам. Мен дейли акча таап туруп. Эми некте барды ана силер мындай кылабыз, андай кылабыз, закон чыгарган турамы? Хотя бы 23 жашка чыгарган. 23 жашка кошулду ошол. 18 Эзенеге 34ке чыкып үйлөнө электер бар. Булар эмне алат? Жок, эмесе үйлөнбөсө жүрөбүз. Жок, ал өзү уялгандан деле кошулат. 34ке чыккан. Үйлөнгүчө сотпайда 20 тур эле 20. Жок, некте арабызда эми анча бала жок да бизде. Аял алган дегенчи, ал аял башка маселе. Аял менен аны аял алганда кандай биздер жетишпей калбайбы? Алып кала турат. Бойдок бала 300 сом таба албас, үйлөнгөндөн вообще таба албайт. Ай баракал. Калкалам дейт өзүнчө бөлүнбөйт. Молодец. Баштан өтүп атты. Жок, аны иши кылып мындай ойлонгондо минте ойлонгонбуз да. Бардыгына бирдей болдун депчи. Ошон үчүн үйлөнгөндөн жашка ошон үчүн жашка теңеге эмеспиз. Мынча жашта түгүнчө жаш. Ал мейли 40ка чыгабы, 50ге чыгабы, аял алабы, албай жүрөбүз. Ал уялат 40ка чыкканда эле кой элге кошулайын деп. Ошон үчүн жаш менен тең ой, биз үйлөнгөндөн кийин 1 жылдайын кошулат деп. Ошонткөн. Мени кааласаңар калагандай алып чечкиле. Аны башында биз чечкен ошол. Анда кош 25 чет үйлөнгөндөн үйлөнмөгөн баары кошулат анда бир түтүнгө деш керек анда. Мындай да. Анда кеткен анда. Мисалы үчүн мейли да. Бирөө мисалы үчүн 25ке чыкканда жол болсо үйлөнгөндө кошул дейсиңер. Мисалы үчүн ал үйлөнүшү мүмкүн, Кудай сактасын, оң менен ажырашып кетиши мүмкүн. Анан алимент төлөшү мүмкүн. Ал айтат, мен проблемам мына жерден дейт. Мен төлөй албайм деп. Катыным жок мынакей. Эмне кыласыңар дейт. Эмне кыласыңар? Катым жок, жүрөбүз. Анда катындардан албайсыңар. Эмне аласыңар? Эркектерден ал. Анда катындардан эле алгыла да. Эркектер эмне аласыңар? Раз катынына байласаңар. Жок, аны катынына байган жок. Эркегим жок могула силер катындарын айтсыла. Гүлбайра. Жок, өзүнө өзү иштеп. Жок, аны биз катынына байган жок. Биз алардын жашына байлабайлы дедик. Силер катынына байлап атпайсыңар. Үйлөнсүн, анан алабыз деп атпайсыңар. Үйлөнбөй албайсыңар. Үйлөнгөндөн кийин адамга кошулабы? Азыр мына жаш балдарды кошуп көрчү, ако. Пышты эле го. Жок. Аял алмайынча бир алыс ойнойт. Биз ошону айтып атабыз. Ошол балдар жоопкерчиликти сезсин, элдин катарына кирсин деп атабыз. Азыр мына жерден сен көрүп атасыңбы? 4 эле киши сүйлөп атат. Калганы турат, жөн эле балык. Сүйлөгөндөн коркот, пикирин айта албайт. Көпчүлүктө көрдүңбү? Эмне себептен? Себеби чөнтөгүнөн эч нерсе чыгарган эмес. Жаны ачысынчы мына ыраттай болчу. Мына эмне деп атат жанатан бери? Бетонду тепкилеп тешүйейин деп. Эмнеге? Чөнтөгүнөн акча чыгып атат. Балдарынан да акчасы мунун чөнтөгүнөн чыгат. Ошон үчүн жаны күйүп атат. Бул элден уялбайт, бул проблемасын айтат. Болгон. Булар ошолор көнүндө атам балдар. Башыма келген. Көрдүңбү? А силер алып барып аялына. Мен иште атам өлгөндө өзүм жалгыз өлгөм. Башыман өткөн менинчи. Ошон үчүн биз ошого бирөө жардам берип мага койсой берди мына садырлар турган бирөө. Амантайды бардым таный. Кызды 20 жаштан баштапчы. 20 жаш. Анда нерсе болгон. Башыман өткөн менин. Бирөө бир саат. 20 биз каршылыгыбызда эле жок. Өзүм сойгон. 12 жаштан баштап уже балакатка жетти. 18ге чыккандан кийин киши туурабы? Анан Кудай сактасын бир лодур болсо ал 50ге чыкса деле ошол апасынын атасынын мойнунда отуруп келеди. Андан ала албайсың. 300 сом эмес, 100 сом кайра сенден алып атат эле. Тамекиге акча берсин. Андан көрө ошо жоопкерчиликти сезсин. Бул жалаң эле чогулуп алышында эмес. Бул балдарга тарбияда болуп балдар иштеп көнсүн, элдин арасында өзүнүн оюн эркин түшүндүрүп көнсүн. Балдарыбыз өссүн деп атабыз. Ошон үчүн жазалып атат бул нерсе. Анан ар ким өз ар бурчта отуруп. Садырда кыйкырып кое берсе 3-4 киши калган болсо минтип тура берсе аркада. Андай болбойт. Аялыңардан коркпогула. Бардыгы бирдей болуш керек. Эми бирдей боло албайт, бирок Анарбек сөзүңүз каралды.
Nereden har kimimiz öyle azılda otpaylı. Azılda öyle siz çoğunlar saylandыңызбы? Bardığın uğunuz dagı oşonun jakşысын эле кабыл алып койбойсузбу? Azılda berdik, men de azılda berem de. Torames çağına çıgıverem, torames çağına çıgıverem. Tora, sen de tak söyle. Sıraladık, bunlar azılda öyle ayt öyle de. Oyun uqpazaq bularınçı. Oyun uqpazaq erten bul zakonumuz mıyzamız kavlanlar. Yok, men aytып koyuşum mümkün. Mınça bolot, mınçadan belgiledi aytып koyarım. Biroq bular tiginde burlap. Jana ana demiş, nuqay toramas. Yok, oşondu. Yok, Misal üçün men manday motorol aytып atpay. Yok, men qoşulmayım onda, toramas bolat. Үлкен айтқанда кеңес баргандан ошо болмаса. Кескен бармак ұрып айтты. Жоқ, угорели, бірден угалдым, екіден. Болгондой болду. Сунуш киргизгиле? Сунуш киргизгиле, сунушкарды айткыла. Колготорго салгыла. Очереттен. Мен 20-га макулмун, жок десе 25-ге десе 20 жашка. 20 жашка. Күн эле макул экен да. 25. Каршымын. 25. Biz Nuri karşı. 25. Көп голос мен. Kalış var mı? Kalış. Bekildi gol. Kalış var mı? Yok. Yok. Единогласно. Salamat ol. 96 баары катталдыбы? Boldu, öttü. Elif En birinci mınavını kontrolda ola. Mağın başında durar. Özüm birinci kiftansiyasını görgülür. Jetikamış aytıp koyun. Birinci. Balazı var eken mınavın 18'teki. 20'da bu. Bilmeyim ben abi. 4-cü klas mı? Эме жети комиссиянын эмесин таржыма калын жазып мен коңулап баарыбыз ким экенин билели. Kas düşmanga ilgiz Baskan jolun esinde sen eşbir ulu tengelgiz Başka giygen ak kalpak Koldo susunduk çalap Aljaktırgan bir tamak Al tamak binti batalap 5 barmak Kadırlı sıylu tamak 5 barmak Kamaret kalın tavak 5 barmak Kadırlı sıylu tamak 5 barmak Kamaret kalın tavak Birazrak özü üstün mınağı jep atkan tamağыңар, içip atkan çayыңар, jep atkan nanыңарга чейин şu sizlerдің başыңарды koşup koyulduk. Bardığın çurkadık, bardığın kıldık. Mına sizler emi, mına bugünkü günü bir-biriңерді tariy turgan, ertenki günü sen sadır emes kimsing debey turgan, ıntımaqtуу bir tuğan bolguladık. Uşunu çeştik karayalar. Anan keyin uşul bugünkü günü mına bardıq, bu yakta eneler oturat, bu yakta atalar oturat degende
бардыңар ынтымактуу болуп, дайым жакшылыкта жолугуша турган болуп, тааныбай ар жерден туура эмес сөз сүйлөбөй турган болуп дегенде жакшылык жактарыңыздар болсун. Анан эмнени айткым келип атат. Ушул бардыңарга мен жакшылык каалайм. Экинчиден мына жерден садырдын башын мындай бир кишиге баш ээ турган болуп, ошону шайлап алгыла. Экинчиден мына жаштарды биз мына карып калдык. Биз да кызматтарды өткөрөлү. Дайым эле чуркай бергенге да биз да карып калдык. Анан бир кишини багы неме айтканда важак шайлап алгыла. Улуу башчы, журт башчы кыласыңарбы кыскасы. Анан мына жерде отурган бүт менин бир туугандарым, балдарым баарыңарга мен азыр көрүп алып түйүнүп атам, ыраазымын. Ошентип алыстан дагы жакындан да келген баарыңарга ыраазымын. Анан эми мына кимге сөздү берели, эмне кыласыңар, эмне деп чечесиңер, кимди ким кыласыңар, силердин эркиңер. Анан ушу балдар силерди угал эми. Биздин балдар мынакей чоңойду деп мен эдептеп атам. Кудай ушул баарыңар чоңоюп важак сүйлөшкөн. Ыраазымын. Анан эми сөздү бана кетирем. Кимге бересиңер? Өзүңөрчө чечкене дагы чыгып, айткыла. Анарбекке бересиңерби? Анарбекке бергиле. Же улан уюштургуч. Мына уландын муну да айтып коюш керек. Мына жерде жаштардан улан чуркап жүрүшүнүн баарын жазады. Улан деди, уланыңар көп экен айлаган. Doğru. Монбектин баласы. Ошол уюштурду, ушул көп нерсени, баардык нерсени ушул чуркап, кайра магыз урап тура берип. Анан аке мини болду, тияк мини болду. Мен ошондо эле айттым. Чалдар өзүбүздү кылып коебуз дедик. Мына кылып койдук, Кудайга шүгүр. Капа болбо, астыр көптүр капа болбогула. Мына ушул башкарды коштук эми калган сөздү өзүңөргө улан. Кандай айтсаңар бизге дагы биртике отчет да керек деп билишибиз керек. Кандай болуп калды, жаштар эмне болуп калды, бири кандай сыйлап атат. Эмне кылабыз деп. Анан ыраазы болуп бизге анан рахмат барыңарга. Угуп койгонуңарга ыраазымын. Бизге да рахмат. Биринчиден, бул жерде айтарыбыз мына аксакалдарга ыраазычылыгыбызды билдирели. Аксакалдар мына өздөрүнүн сый-урматын көрсөтүп, баарыбызды бириктирип, бир жолго салып, милдетибизден кутулалы да ак баталарын берип отурушат. Анан ушул жерде жаштар баарыбыздын ортобузда ар дайым ынтымак болсун, жакшылык болсун, ар дайым ушундай кичине жакшылыгыбыз болуп, ушундай ынтымагыбыз болуп чогулуп отурсак аябай жакшы да. Анан тууган ичинде өзү журт башы, анан тигиндей мындайлар шайладык да. Анан журт башы деп Анарбек экени шайладык. Ушул Анарбек экенин сөзүн уга турган болдук. Баарын уюштура турган Анарбек эке. Анарбекке турпаңыз. Анарбек тур эле. Тааныбагандар барбы? Андан кийин Анарбек экеден кийин ушул жамандык, жакшылыкта бир киши башкарып, тигини кул, муну кул деген киши болбосо болбойт экен. Ар кимибиз ар жерге чөнтөбүзгө кол салып, бирибизге акыл айтып тура берет экенбиз. Bir kişi başkarsında Beyzan Akeni başçı kıldık mı? Sorumuz. Alan alın canında yaş ballardan koştuk. Nur Beys. Nurit. Kalmurat. Yaşlardan ulandı koyduk. Ulan kalın. Çakırç. Beyzan Akeni'nin balası. Anan etti de bütele aksakallar lökölçü olup oturadı kendi anan hazır özüyüzgö dep jaş ballardan sayladık nerede ulan anan bek turdu. Pastayın jamandık jakşылыкта etti uşulökö karmayt. Kana. Çakır koyça. Mıkı çakır koyça. Ököndük. El görsün da tamam. Kana ulan, ulanга kol çap.
жаштарга старший уланды сайладык. Жаштарда тигиле бул муну бул деп бөлүп турбаса болбойт экен анда. Жана бергизинде айтып койгон экен. Ал болчу. Жок, өтүктөрдү ошо. Ушундай да албошу керек дейли. Чоңуп башында теби бар, чоң өтүк аз беребиз. Тиле албаган деп. Жамба сындыра деп. Эм окшош. Анан ушул жанадан бери чогулуп шайлагандар ушулар, мыналары түз ушул ынтымак менен ар дайым ушундай жакшылыктарда, аманчылыктарда жолугалы. Баарыңыздар бул жолу туруп койдуңуздар. Туруп койдуңуздар. Жок, жок. Кадырадан балдар бүт туруп койдуңуздар. Ага. Кол чабуу менен кабыл алалы. Жақшылық жай болдың бұ? Улан жанатан бері айтып өтті, Мырза акем айтып атат. Ушул нерсени bir ниет кылып ушундай кылалы, жашкардын башын кошолу, жаштарды өзүбүзчө чогултабыз дегенде карлар жок болбойт, карларды чогулталы дегенбиз. Карзы бардын ырзы бар дейт. Мына Кудайга шүгүр, карларыбыз төрдө отурат, төрдүн көркү болуп ушулар жүрө берсин. Жаштарыбыз, карларыбыз, орто жашы баарыбыз аман бололу. Эң негизгиси ынтымак болсун. Жакшы нерселерди айтып кетишти, жакшы тилектерибизди Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Бээде келе албай калгандар Кудай буйрса келишсин, арабызга кошулсун. Эч кимди бөлбөйбүз. Барына, жогуна, кедейине, байына, падышасына, башкасына бирдей мамиле кылабыз. Бардыгына бирдей мамиле. Антпесек болбойт туугандар, туура түшүнөсүздөр. Анан кийин жанагындай бир мероприятие дейбиз да. Ошондойлорду өткөрүш үчүн сөзсүз каражат керек болот экен. Бардыгы келип эле каражатка такалат да. Ошол каражатты топтош үчүн жанатан бери чурулдап ушундай кылып бир фонд түзөлү деп сүйлөштү. Фонд түзөлү 300 сомдон кандай деп балдар сүйлөштү. Эми аксакалдарга маалымат тарайып атабыз да. Билип коюңуздар, анткени сиздердин балдарыңыздар төлөйт ошону. Анан кийин 20 жаштан жогорку үйлөнгөн, үйлөнбөгөнүнө байланышы жок. 20 жаштан жогорку 20га толгон ар бир жигит мен Кыргыз Садырдын уулумун, мен Садырдын кулунумун деген ар бир жигит айына взнос төлөйт. Жок болсо кварталына взнос төлөйт. 7 кишиден комиссия болду, Нурик башына боло турган болду, 7 киши туруп коюңуздарчы. Тургула, комиссиялар. Тургула. Нурик. Төрөгөз Нурик. Так. Берде төртөө, канаке? Этекте турат, этекте. Канат Кубанч, мына көрүп алдыңыздар. Ушулар Садыр уруусунун ар бир тыйынына чейин эсептеп, ысырап кылбай, мына бакыт бар бул жерде шаарда. Ысырап кылбай, орду менен акчаны жумшаганга ушул кишилер жооп берет. Уюштуруу иштерин, жамандык, жакшылыкта жана кызматчыларды, башкаларды жана улан айтып кетти, алар өзүнчө кызмат. Анан кийин боз үйдө алабыз, казан табак, башка деп атат. Мынагы орозо бүтсө, Кудай өмүр берсе, орозодон кийин Курман айтка чейин Садырдын жалпы жыйыны болот. Ошол жыйынга мен Садырдын кызымын деген, күйөө алазымын деген, анан кийин шартка жараша карайбыз, жээндер ушуларды чакырабыз. Жана эле Садыр өзүн чогулуп алып эле, бээни союп, этке тоюп кетип калса буят. Андан сырткары жана уюштуруп аткан себебибиз бир китебин чыгаралы. Колдон кезде кино тартсак жакшы болмок, чоң экен анын каражаты. Ошон үчүн азырынча бир пьеса кылып, бир спектаклин бир театрга берсек, элдик театрга, кыргыз драмага бирөөнө берсек, сценарийин жаздырып. Анан кийин ошол бир Кыргызстандын тегерени чыкса, Садыр атабыздын ким экени белгилүү болот да. Ансыз ага чейин азыр Садырды ар ким өзүнүн атасын мактай берип, бирөө каракчы кылган, бирөөсү дагы бир бузгунчу кылган, ар кандайдыр өзүнүн пайдасына ар кандай китептерди жазып, жаманаттырып койгон.
Biz ошол нерсени тазалаш үчүн эртеңки күнү урпактарыбыз, балдарыбыз кыяматка чейин кото бериңиздер. Кыяматка чейинки бардык урпактарыбыз элдин арасында, башка улуттардын, уруулардын арасында отурганда ушундай дасторкондо жүзү жарык, өзү сыймыктанып, мен Кыргыздын ичинде Садырдын, Саяк Садыр, Кабадан чыккан Арзыматтын баласы Садырдын тукумумун деп өзүн мындай гордый кармап тура турган кылалы деп атабыз. Азыр биз Кетментөөнүн өзүндө күйүнчүктөн чыкпай биз өзүбүз мактана беребиз. Мен Садырмын, мен Батырдын баласымын, хандын баласымын, башкамын депчи. Эгерде биз Чүйгө барып, башка Кыргызстан областтарына барып туруп айта турган болсок, Котурташы коюндагы бирөөлөр суроо берет. Жанагы Гербен тоногон Садырдын тукумузуңбу? Жол болсо казактар дагы жанагы бускунчулук кылып, жылкы тийип, ынтымакты бускан Садырдын тукумузуңбу дейт да. Көрдүңүздөрбү? Биздин атабыздын деңгээли bir rayonun жолбоз областын эмес, Кыргызстандын мамлекеттик деңгээлдеги киши болгон да. Белек Солтоноев деген жазыптыр. Өзүнүн заманында Садыр Саяктын алдына чыккан түндүк түштүк Кыргыздын ичинде бир дагы киши болгон эместир. Бир дагы баатыр болбоптур. Садыр Баатыр атабыз биздин аттын үстүнөн дагы жерде дагы бир адамга далыз тийип жеңилген эмес экен. Атаке деген жырык өзү чесперче экен. Биздин атабыз ушундай кыйын киши болгон экен. Бирок биз кыйын боло алган жокпуз. Кыйын боло алган жокпуз. Эми Кудай буйрса мындан ары кыйын бололук, биримдикте бололу, ынтымакка келели деп ушул нерсени жазап атабыз туугандар. Ушул нерсени кылыш үчүн бардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакка келип туруп, анан бир нерсе кылсак майнап чыгат. Аңсыз болбойт. Эгерде мындай чыгып алып, жана минтелеп жөнөкөй эле элдин көзүнчө ооба деп койдум, анысы туура мезеле болду дей берсек анда болбойт. Ар кимибиз Садыр бололук. Ушул Садырга келип, бозогоздун аттоо ак жолугун салынып, Садырдын балдарын тарбиялап аткан ар бир келин ошол Садыр болуш керек. Анткени ал Садыр тарбиялап чыгарат. Эне деген мектеп, эне баланы тарбиялайт. Сиздер тарбиялайсыздар. Ошон үчүн ар бир балага энелер жардам бериңиздер. Ар бир 20га чыккан бала взносу убагында төлөп, Садырдын ушул ынтымагы бир эле, бийил эле өткөрүп, анан ошол боюнча токтоп кала турган нерсе эмес. Кудай буйрса муну ар бир жылда жайдын толугунда өткөрүп турабыз, Алла насип кылса. Ар жылын өшөт. Бак бу жеңе. Кудай буйрса, Кудай өмүр берсин. Ар бир жылын өткөрүп турабыз ушул нерсе. Быйыл мына Кудай буйрса эң чоң өткөрүлдү. Бүт сырттан жанагындай тарыхчысы, башкасы, телевидение колубуздан келген, алыбыз жеткен акынын, башкасын, ат чабышын, эр сайышынан башка жанагы тыйын эмне эмне дагы Кыргыздын оюндарынын баардыгын өткөрүп Кудай буйрса. Жок дегенде бир мындай телевидениени алып келип Кыргызстандын бурчун көрө турган кылалы. Ошол Кабадан чыккан Арзыматтын баласы Саяк Садыр ким болгонун далилдейли деп атат. Ошого бир кишинин колунан келбейт. Жалгыз ат чапса чаң чыкпайт, жалгыз өзү чуу чыкпайт деген. Жалгыз кишинин колунан эч нерсе келбейт. Рахмат, мына аксакалдар мынантип башын баштап берели. Алла разы болсун, мынантип атышат. Буларга ыраазычылык билдирели. Аллах өмүрлөрүн узун кылып, ырыскыларын кенен кылсын. Көчтүн артынан көч кетет деген, ушул аксакалдардын артынан мына жаштарыбыз артынан кетет Кудай буйрса. Булар жол көрсөтүп, кетмен чагып койгондон артынан кетет да. Жаштарыбызга айтып атат, мына балдар мындай болду деп, мына башчылар шайлап атат мындай. Ошон үчүн айткан, өзүңөрдүн ичиңерден чыккан башчыларга баш ийгиле деген. Башчы койгондон кийин баш ийиш керек. Мен ушунун тарапынан баарыңардан, эркек аял баарыңардан сагатыр. Шайладыңарбы, баш ийесиңер. Баш ийбесиңер анда болбойт. Айтканга баш ийиш керек. Чуру боло берсе чөкөтөн деп. Анда эч нерсе болбойт. Айтылдыбы? Бардыңар пикириңерди айткыла. Эч ким калбасын. Эркекпи, аялбы, бардыгы пикирин айтсын. Мындай кылсак туура болот, мындай кылсак туура болот. Бирок чечимди мен чыгарам. Ошол чечимге бардыгыбыз жапатырмак иштейт. Ошол уруунун пайдасы үчүн болот. Мен өзүмдүн пайдам үчүн эмес. Ар кимибиз ошон үчүн жумушубузду тыштап, убактыбызды бөлүп, каражатыбызды бөлүп ушул жерде отурабыз. Бардыгыбыз Садыр деп турабыз. Бардыгыбыздын каныбызда Садырдын каны чуркайт. Туурабы? Ошон үчүн Садыр үчүн күйүк бишкандар отурат деп ойлоп атам. Кел албай калгандар деле кел албай калды дебейли. Алар дагы Садыр шарты бар, башкасы бар, кел албай калды. Бирок Кудай буйрса жайкы чогулушта бардыгын чогултабыз. Мен Садыр дегендин бутубуз жеткен жердеги, атыбыз жеткен жердегини бардыгын чогултканга аракет кылабыз. Планыбыз ушундай болуп атат, бир туугандар. Эгер бир жеринде кемчилик, алымча, кошумча боло турган болсо, ушул жерди айтыңыздар. Мына жер туура эмес болуп калыптыр, же бул жер ашып кетти, же бул жер кем калыптыр деп. Кеңешпескен бармак оорбайт. Ушул жерден кеңешип кезип алалы.
Анан кийин чогулуштан кийин чыгып алып бул жер туура эмес болуп калганда туура эмес болуп калган. Ошон үчүн ушул жерде айтыңыздар. Кимде сунуш болду? 20 жаштан жогору талашты, үйлөнмөйүнчө болбойт деди. Эгерде үйлөнө турган болчу болсо, мен айттым, эми мында катуураак айтсам кечиресиздер, анда аялдары төлөсүн дедим да. Ар ким эркектер төлөйт да, туурабы? Үйлөнгөндөн кийин аял эркектин мойнунда да. Аял эркекти бакканга милдеттүү эмес да. Аял менен кандай тиешеси бар? 20га чыкканда өзү взнос төлөп, жол болсо өзү арабасын тартпаган бала 40ка чыкканда да тартпайт. Ошол мен Садырдын уулумун, мен Садырдын тулунумун, мен Садыр үчүн кызмат кылам деп, ошол бир жоопкерчилик алсын деп атабыз да балдарыбыз. Жоопкерчилик жашынан жоопкерчилик алып көнсө, кийин келечегине жакшы болот. Эртеңки күнү ошолор ишти алып барат да. Биз түркүк болбойбуз да бул дүйнөгө. Ошолор ишти алып барат, Кудай буйрса. Эртеңки күнү ынтымакты ошолор улайт. Кудай буйрса. Мына Жет атадан деп жана айтылган жери бар, Жет ачага чейин каргыш кеткен экен башка деп айтылган нерсе бар. Эми бул так эле мындай достоверный эле нерсе экен. Себеби бул бир көз ачык, жол болсо сынчы, башка нерсени айтып койгон эмес, айтып койгон. Аны ким экенин бир Кудай билет. Бирок ошо 7-атага мынакей келип калды, Кудай буйрса, эми мындай оңолуу алдыга жыла турган убагыбыз келди. Буга далил Садыр менен Сейит экөө биз турган Садыр улуу, Сейит кичүү болгон экен. Сейиттерди билесиздер, азыр 3-4 топко бөлүнүп, кыз алышып калган бизден бир канча көп. Садырлар мынакей чогулганы ушул. 1770-жылдан эле эсептейбичи. Ошондо да 250 жыл болот. 250 жылда көбөйгөнүбүз ушул. Ошон үчүн Кудай дейли, ынтымакка келелик, оюбуз бир болсун, тилегибиз бир болсун, Кудай буйрса. Анан кийин бир ишибизден бир майнап чыгат дейм. Ойлойм, ушу баардыгы ушул жерде отургандардын баардыгы ушундай ойдо болуш керек. Кимде сунуш болсо айтыңыздар. Мына жерин мындай кылалы, бул жерин мындай кылалы дегендер болсо айтыңыздар. Ортолук сүйлөбүз таспайсыңар, 300 болсо, ошол кайсыдан тогултасыңар. 300 айына экен да. Айына кайтылады. Же бул айдын башынанбы, же качандагы? Мындан баштап. Орозо июндун этеги. Июндун ичинде 2 кварталга бөлүп атат. Ошондо июндун этегинде дагы 3 ай болуп калат. Бул жылдын башынан баштаганда январь, февраль, марттын этеги 1 квартал болуп калат. Ошо марттын этегине чейин 1 кварталдык болсо, анан кийин апрель, май, июнь 1 кварталдык болуп атат. Ошондо 900 сомдо 1800 сом болуп атат. Июнь этегине чейин. Жаңысынан баштап. Жаңысынан. Чыйырмадан ашкан ар бир эр бүлө эле. Бизчи. Жок, аялдар эмес. Эр жигиттер гана төрөйт. Эр жигиттер төрөйт. Кыздар кешеси жок. Анарбек. Биякта дагы мындай суроо болуп атат. Ошол 300 сом эмне кызмат кылат? Ошол 300 сомдун кыла турган кызматын эми айтам. Жанагы тойду өткөрөбүз деп атпайбы? Тойду өткөргөнгө азыр канча киши болсо, Россияда башка жакта жүргөн балдардын өзүнчө топтоп туруп, канча бала болсо, биринчи чыгымын эсептеп туруп, мынча сом приблизительно болот да, 5-10 миң сом минус плюс болушу мүмкүн. Ошого өзүнчө акча чогултабыз деп чечип атышат. Тойдукун өзүнчө чогултабыз дейт. Фондтукун эмнеге жумшайбыз дегенде, фондтукун жалаң Садыр атанын жанагындай китебине, башкасына, спектаклине, ушуларына жумшайбыз дейт. Бул биринчи. Экинчиси, өзүбүздүн арабыздан чыгып калган муктаждар болуп калса. Кандайдыр бир Кудай сактасын, жакшылыкты айталы, бир строчный келин алып калып, баласы аял алып келип калып, эч нерсеси жок болуп калабы, бир кандайдыр боло турган болчу болсо, безвозвратный ошону мына 7 киши барып көрүп туруп, аны үчүн капа болбойсуздар. Мүмкүн аразынан бирөө ташка чалынып алып деле бутум ооруп атат да больницага жатып алып акча бериле деши мүмкүн да. Ошондой болбош үчүн текшерип туруп, ошо мындай алдына жараша, чамайына жараша акча берет. Бирок ал акча кайрылып алынбайт. Безвозвратный. Мындайча айтканда грант деп көрүп калдыңарбы азыр? Ошондой. Ар кандай варианттарды кылышты. Кайра ала турган кылалы, мындай кылалы деди. Кайра ала турган болгондо өзү карызга алалы, тиги алып анан кийин акча бере албай кыйналып аткан киши болсо 3 айдан кийин кайра барып 100 миң сом бер десе бере албайт да. Туурабы? Ошон үчүн аз болсо дагы 100 миң сомдун ордуна 50 миң сом берсин, зато кайрылбай турган безвозвратный берсин. Тууганчылык жардам бул. Ошон менен
Колдон келген ошондой нерсеге. Анарбек жана 60га чейин жашы, ана 60га чыкканда жанагындай аксакал кошолуп деген айтып. Анан кийин дагы бир нерсе. Чек коюшту 60 жаштан. 60 жаштан жогоркуларды ат мингизип, тоң кийгизип, анан пенсияга чыгарып узатып отурган болду. Жаштар кызмат кыла турган болду, 60 жаштан жогоркуларын аксакал болуп төрдө отура турган кылышты. Буга дагы кандай дейсиздер? Туура ушул? 60га чыкканда ушул бербейт, фондко кошулбайт. 60га чыккандан кийин фондко кошулбайт экен. Пенсия. 60га чыккандан кийин акча төлөбөйт экен фондко. Ушундай экен. Энди суроо. Жана боз үй алабыз болуп кеткен. Ошо канча садыр канча түтүн болгон? Боз үйдө качан акча чогултабыз? Садырдын жана муркайчак жактагы сыртта жүргөн балдарыбыз капа болуп калат. Ошону телефон деген барбы, WhatsApp деген бар. Ошону тактайлы дейт. Канча киши кошула турган болчу 50 миң менен Дербиш айтты 65 миң дейт. 5,5 метрлиги Улукбек айтты 50 миң деди. 5,5 метрлиги. Ушундай экен. Кыскасы 50 миңдин тегереги экен боз үй. Кытай боз үй жок. Мындай жана керегес менен мындай чийилип. Туура 50 миң. Туура. Анан кийин жок 50 жок 50. Жок акчаны жеп коюп тур деп. Темир Абдеркин ала албайсың. Кайсы аялдарга жалтырбай. Матада кетпейт. 100 миңге расчет кылып атат. Туура 100 миң жетпейт. Ички жалга менен колу менен. Бардык казан табанга не керекти ошонун бардыгын алат. 100 миңге. Анан эме деп атышат да биякта. Мисалы үчүн азыр эми бүттүк урууларда боз үй бар да. Биздин эле урууда жок. 2000ден эмеге алып атышпайбы. Ошо боз үйдүн полдотуп анан дагы бир кичинекей боз үй мындай тамак ашкы эметкенге кээ бирлеринен тамак аш эме кылганга да шарты келди. Экини эле алсак 28-тен 30га чейин экен. 28-тен 30га чейин дейт. Анан чоңу 50 миң дейт. Закир мен көрүп атам дейт. Ошо экөөнү алса болобу дейт. 50 миңге 5 метрлигин алса, 100 миңге алса 80 миң. 80 миң. Где-то предел 120га чейин деп эсептейм. Ошо эки боз үй деп атышат да. Башка бирөөдөн сурабайбы? Жан чаксындар кухня. Ошого максаттар бар. Бирок буга акча өзүнчө чогултурат. Бугандар өзүнчө чогултурат. Өзүнчө чогултурат. Фондко өзүнчө чогултурат. Анан тойдукун чечебиз аны мындай. Эзептеп туруп канча киши чакырылат, жээн чоролор канча болот, эже жестелер канча болот, ошолордун бардыгын анан келген коноктор канча болот, ошонун бардыгын анан оюн зоок башкаларды маканда эсептегиле макулбу жана. Эмне байге кандай, эмне сайга төө бээ кандай алдына. Ошолордун бардыгын эсептеп туруп, ошого жараша анан кийин элдин санына чачабыз. Эми азыр өзүнчө фонд бар. Мындай кыздар, азыр дасторконго жакшы бата берсеңиздер. Дасторконго. Анан кийин алыс жакындан келген жээн чоролор бар экен, башкалар шашкандар мүмкүн барабыз десе барсын. Намаз окуй турганда убак болуп калды. Анан кийин чай ичип отура бериңиздер. Шашкандар барсын. Намазга чыккандар намазга чыксын, Кана бисмилlah аксакалда да бата бериңиздер кана. Амин. Мына истеден алдыган эми мурда бири-бириге тааныбай жүргөн тааныстыңар. Өздөрү тана ден толукта болгула, жетпеш өткөн кейинде болгула. Сорога чыдыр болсун. Үрөө мутактуу болгула, балдарга имандуу болсун. Ору бар болгула, бай болгула. Күдөн өргөнүм болсун. Садакандар багы болдук. Бигит бир шабырды окутаман деп жүрө берген. Эми азыр мындай кылалы. Акем дамлардын кетелегинде бир Куран окутуп, дасторконго анан жыйынтык кылып, анан кийин туралык, дуа кылалы, анан кийин Куран окуйлар. Амин. Амин. Алхамдулилlah, алхамдулилlah, ва саламу алейкум минал муслимин. Аллахым салатанкыз.
Жазакалла хайран касира илахуны кылган жакшылар Аллах разы болсун. Эки күнүн бактылуулун берсин. Эмне тилек максатыңыздарыбыздын максатын кабыл Аллах таалам разы болсун. Эки күнүн бактылуулуңуз Аллах разы болсун. Роббина атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан-нар. Бирахматика архамахим балхам. Барыңыздарга Аллах разы болсун. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن لجبل لرأيته خشيا متصلا من خشية الله وتلك الأمثال الناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو العليم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لجميع المسلمين والمؤمنين والمسلمين والمسلمات ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله الله razı olsun barınızlara жақсылық болсын Жашоо жакшы жер басып күн көрсө адам Кудайдын бул дүйнө деген гүл багында Бул жашоонун кумарына канып канбай Кербен сымал келет адам кетет кайра Ушундай экен айтын достор Неге эми ырдабайлы сиздер үчүн Жолугушабыз Ширин арзу үмүттөргө чулганалы Кетер дүйнө көңүлдөрдү капалантпай Чын жүрөктөн сагынышып жолугалы